Сокол медиа Бакай Ата районунда. Жақсы, акимге келдік, журналистім Темір Қонат. Тоқтам шығарып, ушул жерден 1 гектардың жеке меншігіне шығарып. Кадастрды чакырайлы, айыл өкмөттү чакырайлы. Өзім насып екен ажы барып намаз оқиын, күні-түн мешіттерінде. Келіңіздер. Жақын туғанда келсем, жақын туғанда келсем. Эжеке. Сіз биринчиден мамлекеттик кызматкерсиз. Сіз сүйлөө речиңизди түзөңүз. Общение деген ким сөз билесизби? Көчөдө сөздөр айтпаңыз. Бірлік картама иштеді. Сіз алып келген. Сокол медиа Бакай Ата районунда. Бакай Ата районуна келгенибиздин бирден бир себеби Бакай Ата районунда бүгүнкү күндө 1000ге чукул жаран турак жай салуу үчүн жер таппай келет. Жадагы кезекте. Бирок 1994-жылы 25 гектарга чукул жер ушул мен турган жерде бөлүнгөн. Бирок 2009-жылы кандайдыр бир себептерден улам айыл өкмөтү баш болуп, ал жакта кызматкерлери кошо жерлерди гектар менен өздөрүнө бөлүп алган деген айыл тургундарында кептер бар. Муну айыл тургундары факты менен далилдеп бере алабыз деп бизди чакырган эле. Алдыңкы мүнөттөрдө биз сиздерге жер талаштагы кызыкчылыктар кагылышы тууралуу айтып беребиз. Бұл жер өзі негізі 1994-жылы біздің колхоз Победа тарқағанда. Ошондо колхоз Победа тарқағанда біз барыбыз ар бир жаңа 40 сотиктен үлүш алып чыкканбыз. Анан 40 сотиктен үлүш алып чыкканбыз, ошол үлүшүбүз менен ушулга чейин иштетип келатабыз. Анан бул биз турган ушул көчөнүн бет маңдайы. Бул жер 94-жылдан 2009-жылга чейин 15 жыл бөлүнбөй турган. 15 жыл бөлүнбөй туруп, 15 жылдан кийин анан бул жер ошол 15 жыл эч ким иштеткен да эмес, эч нерсе кылган эмеспи? Жок, 15 жылында ижарада келди. Ижарага иштетип келишти. Айыл өкмөттүн карамагында ижарага иштетип келишти. Демек, бул жер үлүш болуп эле? Үлүшкө эмес, үлүшкө берилген эмес. Берилген эмес. Айыл өкмөттүн карамагында ижарада эле келди. Багманчылык менен айып болгон экен элдер. Ооба. Түшүнүктүү. Ижарада келди. Бирок айыл өкмөттүн карамагында. Айыл өкмөттүн карамагында. Ижарага берилген эме, үлүшкө берилген жок. Анан 2009-жылы бизде айыл өкмөттүн башчысы Турдубаев Карабек деген болгон. Бул 2004-жылдан 2013-жылга чейин 2 сазыв катарынан айыл өкмөт болуп иштеди. Ошол Турдубаев Карабек деген ошо айыл өкмөт башчысы болуп иштеп турган убакта 2009-жылы өзүнө өзү токтом чыгарып, ушул жерден 1 гектардын жеке менчигине чыгарып алыптыр. Кагазыңыз барбы? Кагазым бар. Ар бир сөздү кагаз менен сүйлөгөн жакшы болот, чынбы? Ошентип. Себеби баягы мыйзам мамлекет болгону менен баары мыйзам чегинде болуш. Туура эле, эң туура. Анда эмесе мынакей мындай кылып көргүзүп баштайын. Биринчи ошо Карабек мырзанын токтомун көрсөтө аласызбы? Бул жер мынакей 2009-жылы Бакай Ата айыл өкмөттүн башчысы Турдубаев Карабектин өзүнө өзү токтом жазып, өзүнө өзү токтом чыгарып, бул жерден 124 контурдан 1 гектар жерди жеке менчигине чыгарып алган жер мынакей. 124 контурдан 1 гектар дейт. Буну Турдубаев өзү кол коюп, өзү айыл өкмөт башчысы. Эч бир комиссиянын чечими жок, эч бир депутаттардын чечими жок. Өзү эле өзүнө өзү токтом чыгарып туруп, бери 1 гектар менчикке чыгарып алган. Эми кайта эле ушунун жанынан өзү дагы эле өзү кол коюп, үлүш катары. Үлүш катары. Кайра эле мынакей ушунун жанынан бул бурчтан мынакей прокуратурага деп туруп, берен 10 сотик жерди мына Турдубаев айыл өкмөттүн башчысы өзү кол коюп, мына буга да токтом чыгарып берет. Бирок бул турак жай курууга. Турак жай курууга. Участоко. Анан эми мындай да, менде бир суроо болот. Логика каякта деген сөз болот да. Ушул эле катарда, ушул эле жерде, ушунун ичинен эле Турдубаев өзүнө үлүш катары чыгарып атса, ооба. Үлүш катары 1 гектар чыгарып атса, ал эми ошолдун эле жанында да мисалы прокуратуранын жери. Аны участок үй курганга деп, эмне ошондо бул таласта жерлер бир жерине үлүш, бир жайры участок болуп, ушинтип онда аралашып кете береби? Бизде ушул айыл өкмөттөр ар кандай каалагандай кылып берип келишти. Аз кечиресиз, бул айыл өкмөт боюнчачы, айыл өкмөт Турдубаев Карабек бул жакта үлүш деп чыгарып атпайбы мисалы? Анан бирок анда сөзүңүздүн башында 94-жылы баарыбыз тең баягы үлүштөрүбүздү алып чыгып кеткенбиз деп атат. Ага деле тийди дел катары туурабы? Ооба, тийди ага да. Ага суудун башынан 245-контурдан 66,8 гектар жер тийди. 66 гектар жер? 66 гектар жерди ал өзүнүн туугандары менен, ошол өзүнүн бир туугандары менен өзү ошол Адилет дыйкан чарбанын жетекчиси болуп туруп алып чыкты.
245 контур бул ошол биздин Бакай ата менен Урмарал айылынын экөөнүн чектешкен жеринде, суудун башында. Ошол жерден суудун башынан 66,18 гектарды туугандары менен Адилеттик Кан чарбасына алып чыгышты. Ошол 94-жылы бардык бир туугандары болуп, ошол жерде бунун үлүштөрү ошол жакта. Аны эми бул жерди мынакей 2009-жылы 15 жылдан кийин 124-контурдан бул жер участоктун короо жай фондусунун жеринен үлүшүнө 1 гектар берин чыгаргалы атат. 15 жылдан кийин. Эми мынакей бул менин колумдагы китеп. Бул колумдагы китеп 95-жылы мынакей бизде бул китепти мен Бишкектен Гипроземден алып келдим. Мен 2012-жылы айылык кеңешке депутат болуп шайлангам. Проект дейт, Кыргыз Республикасынын айта бересиз. Ошондо мен жер комитетте болдум. Анан 2014-жылы биз аукцион өткөрүп, Маданият үйүндө ачык аукцион өткөрүп. Анан ошол аукциондон бул жер алмактан 2 гектар аукционго коюлуп, жеңүүчүлөр жеңип чыгып, аныкталып. Айыл өкмөттүн башчысы аларга 2 тараптуу келишим түзүп берип, ал келишимге колун коюп, мөөрүн басып берип, кайра ал жеңүүчүлөргө бул жерди бербей туруп, бул жерди башка бирөөлөрдүн жеке менчигине берип жиберди. Азыркы айыл өкмөткө акимге кайрылдык. Ошол убактан бери көчтө биз 2014-жылдан бери карай акимге, губернаторго, айыл өкмөттөрдүн баарын айтып келатабыз. Прокуратураларга кайрылдык. Бул маселени эч ким караган да жок. Кайта ошолор тигилердин айыл өкмөттүн башчыларынын, ошонун бухгалтерлеринин жерди кыскасы менчикке чыгарып алгандардын кызыкчылыгын коргоду. Макул, кечекини тияк бияк айтпайлы. Бүгүнкү айыл өкмөт эмне деп атат? Бүгүнкү айыл өкмөт бияка мен алым келбейт, мен билбейм, жан келдим деп атат. Сиздин колуңузда дагы эмне документ? Менин колумда мынакей ушул. Мисалы бул балким проект деп жазылып турат. Бул балким баягы биринчи жерлер инвентаризация болгондо ошондогу проекттер. Ошол ооба туура айтасың. Бул ошол инвентаризация болгон учурдагы мынакей проект бул реорганизация, территория колхоза Победа Бакатинский районунда 95-жылы түзүлгөн да. Эми бул ошол проект эмненин негизинде түзүлдү? Мынакей бул жерде биз мунун баарын Бишкектен Гипроземден алып келдим мен. Эми бул жерде мынакей эме турат. Биринчи указ президента Кыргызской республики. Мына 94-жылы чыккан, 22 февралда. Экинчи постановление правительства Кыргызской республики номер 743, 25 мартта 94-жылы чыгып атат. Үчүнчү мынакей положение утвержденные правительством республики. Утвержденные бекитилген. Бул Кыргыз Гипроземден, Минсельхозпромдон мынакей бекитилип келип туруп, эми ушул негизинде биз баарыбыз бөлүнүп чыкканбыз. Бизге баарыбызга мынакей ушул негизинде 40 сотиктен бөлүндү. 2022-жылкы кагаз бар деп Эми ушуну тастыктай турган. Эми ушуну мынакей тастыктап мага ушуну туура мына сиз айткандай кылып туруп, бунун жөн эле проект экенин дешти. Мынакей бизге Ким айтты? Биздин мен берген суроону бериптир да сизге деле. Ошол суроону мага да беришип, уже керек болсо даже буну обл прокурор Кашкарова, обл прокурор Кашкарова өзү мага муну сиздики бул жөн эле проект экен. Бунуңуз өтпөйт эч жака. Бул менен каралбайт иштеп туруп, биз берген прокуратура берген материалыбыздын баарын жаап таштады. Обл прокурор да Кашкарова өзү жаап таштады. А мен бул проектини, бул китепти, бунун аныктамасын баарын 2016-жылы айылык кеңеш депутат болуп турганда ошону барып алып келгем Бишкек Гипроземден. Кайра ошол Кашкарова буну жаап салгандан кийин, проект дегенден кийин мен кайрадан 2022-жылдын 16-ноябрында кайта Бишкектеги Гипроземге барып туруп, директору мынакей Алмаз Абдиев деген экен. Кайра эме бергенимде, кайрылуу бергенимде мынакей мени булар кайта бекитип, ушул токтом, ушул проект, ушул китеп туура, ушул карта менен бөлүнүш керек деп мага аныктамасын жазып. Мындан башка документ жок деген. Мындан башка документ, мындан башка документ жок деген сөз. Ушул күчүндө. Эми кое туруңуз. Бул жок дейли. Азыркы айыл өкмөт, ошол кездеги айыл өкмөттөр эмненин негизинде токтомдор чыгарган, кайсыга таянуу менен? Ошол айыл өкмөттөр бул азыркы мендеги бул проект, китеп, карта алардын колунда жок. Алар карта да бар. Карта да бар менде. Бул карта мынакей биздин Бакай атанын толук картасы. Бакай атанын жерлери барды ушул картанын ичинде. Мына Бакай ата бөлүнгөндө 94-жылы ушул мына картанын негизинде бөлүнүп чыктык. Бардык биздин үлүштөрүбүз, айыл өкмөттүн ФПСтин жерлери, жайыт жерлер бар ушул карта менен бөлүндүк мынакей. Бизде Победа колхозунда 95-жыл дейт, мынакей. Ооба, 95-жыл. Колхоз Победа дейт. Ооба, мынакей. Ушул колхоз Победа 95-жылы бөлүнүп туруп, эми ушул картага мына туура деп туруп инвентаризация земель согласовано, председатель комиссии
зам председатель районный исполнительный комитет Айдаралиев Сүйүтбек мынакей кол коюп печатын басып отур. Жалпысы 24,8 гектар жер ушер участокко бөлүнүш керек эле. Түшүнүктүү. Эми жанагы ошол бир эле мисалы кайра эле ушу мурдакы айыл өкмөттү айталычы. Ошо жанагы өздөрүнүн үйүнөн 4 кишиге дагы үлүш алган деп атпайбы? Ушунун ичинде бар деп өткөн айтпаңыз беле. Алар мынакей бул жерге колхоз Победа бөлүнүп чыкканда алар баары Эл сыяктуу эле. биз катары эле булар дагы эмесин алып чыгышкан. Өздөрүнүн үлүштөрүн алып чыгышкан. Мына Победа колхозунан Турдубаев. Бул Победа колхозунан бөлүнгөндө. Бул Турдубаев Мукан, ошо Турдубаев айыл өкмөт Бопунун үкөсү, бир тууган үкөсү. Бул 7 жанга 2 гектар 80 сотик алып чыгып атат. Бул Турдубаева Салы апасы, үйүндө иниси 5 жан болуп 2 гектар алышып атат. Мынакей Турдубаев Бопу, жана Карабек деп атканыбыз. Бопу деп коет кличкасы. Бул 8 жанга 3 гектар 20 сотик алып атат. Жана айыл өкмөт башчысы ушул мынакей. Кечиресиз. Анын аты Бопу же Карабекпи? Чын аты Карабек, паспорт боюнча. Анан эмнеге бияка Турдубаев Бопу болуп алган? Буну баары элдин баары Бопу дешет. Карабек деген атын эч ким билбейт. Жок атсаңыз, анан бул документте турат. Документинде Бопу деп жазып койгон. Бопу деп жазып койгон. Анда тагыраагы бул Турдубаев Бопу деген булдашуу да жок да турабы? Бопу жок. Документ жок да Кыргызстанда. Анда могул жер дагы абада келинип турупту да. Жер да ошондой болуп калат да, получается, мынакей. Ушундай кылып жаздырып, каалагандай кылып. Көрсөңүздөр мынакей Турдубаев Бопу деп жазып койгон. Кличкасын жазып койгон да мына. Көрүсүңүзбү? Кличкасын жаздырып койгон да, болбосо чын аты документи боюнча Карабек. Бирок ошол 94-95 жылдарчы бөлүнүп аткан кезде документинде Бопу жүрбөсүн балким. Жок, эми бул өзүнө жанагы неме чыгарганда, бияктан токтом жазганда мынакей Карабек деп жазып атат. Азыр биз Бакай ата райондук администрациясына келдик. Бул жактан азыр акимге жолугуп, жана жогоруда элдер айтпадыбы? Акимге деле бул нерсени айтып келгенбиз, бирок кулагың сырттан кетип атабы же көңүл бура албай атабы билбей, чечилик маселе депчи. Сурап көрөлүчү өзүнөн. Акимчилик 4-нчү этажда экен. Ремонт кылып аткан окшойт. Саламатсызбы жиге? Саламатсыздар. Жакшысызбы? Акимге келдик. Журналистмин, Темирлан атым. Кайдан? Сокол медиадан. Сокол медиадан. Темирланбы? О. Саатсан. Жакшысызбы? Акимге келдик. Сиздер уста. Менин атым Темирлан. Фамилиям Сейитбек болот. Анан, мен өтөт. Сейитбек болот, Сокол медиадан келдик. Бул жакта жарандар Сокол медиадан келдик. Бишкектен келдик. Анан бул жакта Бакаятанын жашоочулары чалып кайрылды эле. Бул жакта 25 гектар жер участокко бериле турган жер үлүшкө берилип кеткен депчи. Анан ошол маселе боюнча сизде да кулактар дейт. Анан бирок ал маселе бүгүнкү күндө эч кандай жылбай турат деген сөздөр болуп атат да. Анан ушул боюнча сизден сурайын, билейин деп келдим эле. Эмне болуп атат? Бүгүнкү күндө сиз бул жактын, бул райондун атасысыз да, мындай айтканда. Туурабы? Бул районду сиз бийлеп турасыз да. Анан бул райондо кимде ашматтабы же ташматтабы кимде маселе болсо, сиз аны карап, архивден көтөртүп, мындай болуптур, тигиндей болуптур, тактап, анан тийиштүү органдардын да тергөө жүргүзүүсүнө жардам берүүңүз, элдин маселе чечүүсүнө жардам берүүңүз керек да, чынбы? Милдет боюнча, туурабы? Анан ушул иште сиз кандай иш кылдыңыз дегенде суроо. Мынакей бул боюнча 2009-жылдардан бери келатат дейт. 2014-төн баштап уже жогорку сотко чейин барып келген Эсетмир Талайбекович. Эми бул жерде жер маселеси туура 98 жанакында кылып туруп карта менен бөлүп чыгарышкан. Эми ал канчалык мыйзамдуу, ар бир тиешелүү баягы министрликтер, ведомстволор ошо генплан негизинде эмнеде берилген үлүшкө. Бирок бул кишилер туура эмес, ал жерге келишикке жаштарга там салыныш керек эле. Кайсы генпландын негизинде? Генпландын негизинде там салыныш керек жаштарга деп бул киши азыр айтып атат. Үлүш ал өкмөттүн токтому менен ар бир жаранга тиешелүү эмес сотук менен берилген. Кайсы жер бүгүнкү күндө ар бир адамга үлүш катары берилген жер. Ошол жактагы. Ошол 24-чү контур. Ошо кайсыл документтин, кайсыл токтомдун, кайсыл генпландын негизинде берилген?
Бул деген айыл өкмөттүн милдети, айыл өкмөттөн берилген. Ал документтер бүт бардыгы айыл өкмөттө мамлекеттик кадастрда турат, ал бизде турбайт. Тагыраагы азыркы үлүш ээлеринин ошол жакты бийлеп турган, ээлеп тургандыгы мыйзамдуу. Мыйзамдуу деп айтып атасызбы сиз? Жок, сиз айтып атасыз. Ошол кезде мыйзамдуу түрдө берилиптир. Мыйзамдуу түрдө. Ооба, 93бү, 95би. А бул маселе көтөрүлүп 98ден башталганбы, Сейдмар Талайбекович? 98ден башталган. Мен 2021-жылы май айында келдим бул жерге. Бул кишилер кирип кайрылды. Биз дагы ушу бүт документтерди көтөрүп көрдүк. Көтөрүп көрсөңүз кандай экен? Жогорку сотко чейин бүгүнкү күндө статусу жер үлүшү деп берилген ал жерлер. Бүгүнкү күндө. Адамдар колдонуп атат, ушу Бакайат районунун тургундары туурабы? Ошо жер үлүшү деген кагаз барбы? Ошол жер үлүшү деп берилген. Госүлүштөрдө катталганда булар. Жок, ошол сиздер азыр айтып аткан сөздөрдүн баардыгы ар бир сөзү документке, кагазга таянуу менен айтылышы керек да. Барбы ошол кагаз? Кагаздары мынеке ар бир кишинин колунда берилген жер үлүшү деген турат. Турат. Ал деген госрегистрде айыл өкмөттө. Сиз көрдүңүз? Аны биз албайбыз, ал бизге. Жок, түшүнүп атам. Бирок бияк кайрылгандан кийин баары бир сиз өзүңүздөрдүн кызмат мындай чакырайлы. Келиңиздер, ошончу мен айтып атканым баягы бир тараптуу болбосун. Кадастрды чакырайлы, айыл өкмөттү чакырайлы. Раз сиздер териштирсеңиздер анда копкаларын алып келсиндер. Жакшы болот. Күтүп туралы. Мага да ачык болот, сиздерге ачык. Ошондой болот. Биринчи айыл өкмөттөн баштасакпы? Кайсы жылы эмненин негизинде берилген? Андан кийин эмненин негизинде канчанчы жылы күбөлүк мамлекеттик кадастрдан 124-контур. Барыңыздар билесиздер. Мен неме кылсам, уруксат болсо, мен анткени иштегениме 1 жыл болду да. Биздин жарадис Асан аке көп жылдан бери иштеп атат. Ушул боюнча кеңирээк маалымат бар да. Тактоо иретинде мурдакы айыл өкмөттүн сиз иниси болосуз. Тууган болсо? Ал мындай да. Деги дегеним го? Жок, тактоо иретинде эмес, ал туура эмес маалымат. Бакаята баары эле бири-бирине акени. Анан ал азыр келиңиздер. Жакын тууган деген чынбы? Жакын тууган деген чын эмес. Чын эмес. Анда урматтуу жарадиси, сөз сизге берилип койду. Урматтуу отурум мүчөлөрү, бул жерде 124-контур деп Бакаят айылып аймагына карашуу Алмабак массивы бар. Ошол жерде жайгашкан. 390 картада. Райчаба багытындагы көптөгөн Алмабак категориясы келет. Бул жерлерде көп кишиге айылып тарабынан илишке берилген. Солдон Кеңешбектин үй бүлөзүнө 1 гектар 2009-жылы. Турдубаев Карабектин үй бүлөзүнө 1 гектар 2010-жылы берилген. Жүзүкулов азаматтардын үй бүлөзүнө 55 сотук 2012-жылы берилген. Айыл өкмөт тарабынан. Тыныбеков Абдысадык деген үй бүлөзүнө 2012-жылы ага үлүш катары берилген, үлүшкө берилген. 4 кишиге үлүш катары пайдаланып келе жатышат. Токтом негизинде берилген. Токтом негизинде, ооба. Ошол комиссиянын, жергиликтүү кеңеш депутаттарынын чечимдери бар. Комиссиялар чечимдери бар, кеңеш токтомдор бар. Баары бирден көп жасап беребиз. Бул токтом бар бизде. Ооба, ошол бар. Токтомдун копиялары, комиссиянын немелери жерде билбейм, бары жок. Комиссиянын ошо, комиссиянын кана ошо депутаттардыкы барбы деген бу? Депутаттар дейже жок, бербейт депутаттар. Айыл өкмөтү берет. Комиссиялык билбейм, эсимде жок. Эсимде жок. Жокпу? Эсимде жок, айта албайм аны. Тагыраагы көрсөтө албайсыздар азыр? Азыр көрсөтө албайм. Архивде караш керек. Деңиз болуш керекпи? Болуш керек. Болуш керек негизи. Тагыраагы жок. Так тез айта албайм, болуш керек. Архивде зерттелген архивдери. Урматтуу аким, сиз өзүңүз айттыңыз эле. Тийиштүү кагаздын баардыгын айткандын баардыгын көрсөтүп берет депчи. Анан азыр өзүңүз көрүп атасыз. Чынбы? Ушу дегенде эле билбейм, болуш керек, көрөлү деген сөз туруп атпайбы? Кандай дейсиз? Билбейм, мен азыр эсимде жок деп атырмын. Канча жыл өтүп кетти? 10 жыл ашып кетти. Ошо кишинин колудагы мына документтер 124-контур. Бизде да турат да.
Мынакей эми жана мен сизге түшүндүрүп айткам, о жерде мынакей ошо тиешелүү токтомдору мынакей 2012-жылы берилиптир. Жок, эми жанакы комиссиянын чечими башкаларды эми алып чындап айтканда ал биздин эмебизге кирбейт. Азыр ошо жердин берилгендиги тууралуу күбөлүктү кадастр Бактияр тиги жигит Асанекенин ар жагы. Балким сизде бар. Ал эме кылсын эмне негизде. Соттун чечимдери бар. Ушуланга берсиз. Комиссиянын эмеси жок. Бизге токтом негизинде көлүк беребиз да. Токтом негизинде. О, состав семья жазылат, токтом негизинде көлүктү каттап беребиз. Көрүүчүлөргө түшүнүктүүрөөк болуш үчүнчү урматтуу жер айтысы сизге суроодо. Баягы үлүш катары 1 гектар жерди Темирлан Сейитбек уулуна берип жатканда кайсы документтер болуш керек мыйзамдын чегинде? Темирбек уулу Мисалы мага берип жатат. сизге берип атканда бул тааныш менен келе турган болсо, тааныштын чечими керек, состав семьясы керек, айлык өкмөттөн, анан токтом керек, анан жер кырдаалынын планы керек. Ошонун негизинде биз каттоодон өтүп беребиз. Ошол 2009-жылы берилген жерлер кайсыл жер кырдаалынын планы менен берилген? Алмок менен берилген картасы. Кайсы карта? 91-жылкы карта менен карта. 91-жылкы карта. О, бир эле карта менен иштеп атабыз биз ошо менен. Азыркыга чейин. Азыркыга чейин бир эле карта бар. Эми урматтуу мырза, сиздин картаңызды алып турасызчы. Сиз алып келген республикадан алып келген. Эч кимде жок картаны алып турасызчы. Бул карта 1995-жылкы карта. Бул карта биздин Бакайтанын гос регистринде жок, айыл өкмөттө жок, Таластын гипраземинде жок. Бул карта Бишкектин гипраземинен гана чыкты. Мен депутат болуп турганда 2019-жылы бул Бишкектин гипраземинен алып келдим. Мынакей бул жеринде числосу менен датасы, айы, жылы бары колу коюлуп, заверить этилип печать басылган. Бул жерде булар айтып аткан 124-чү контур. Булар 91-чи эски карта менен мынакей элди бүгүнкү күнгө чейин алдап келишип атат. Бул жаңы карта буларда жок. Анткени булар Үчкемпиров гос регистрде жетектеп турганда айыл өкмөттүн башчысы Турдубаев Карабек. Бул картаны атайын сүйлөшүү жолу менен жок кылышкан, катышкан. Жашырып жабышкан бул картаны. Бул карта болгон буларда. Бул картанын 5 экземпляр чыккан. Бирөөсү гос регистрде, бирөөсү айыл өкмөттө, бирөөсү архитектурада, бирөөсү администрацияда. Сөз каралды. Ошондо бул жактагы мисалы 91-жылкы картада деп жатпайбы? Ооба. Ошондогу биз Союздун дагы карта менен иштеп атабызбы азыр? Булар 91-жылы биздин Победа колхоз эмес, весь Союз бөлүнөлүк болчу, весь Союз таркайлык болчу. Биз эгемендүү Кыргызстан болуп 92-жылы. Союз тарайын деген оюнда жок болчу десеңиз туура. Жок болчу. Союз тарайын деген оюнда жок болчу. Эми булар ушул кезге чейин 91-жылкы картаны көтөрүп келет. 94-жылы биз президенттин указы менен өкмөттүн токтому менен мынакей жерде ошонун негизинде бөлүнүп атабыз. Мынакей указ президента Кыргызской республики 22 февраль 94-жылы. Экинчи постановление правительства Кыргызской республики номер 743 25 марта 1994 года. Положение о сельском комитете по земельной и аграрной реформе. Третье. Положение, утвержденные правительством республики. Бул китеп булар алып келген жок, алып келсин. Бул өздөрү ушул китеп. Казыр мынакей мен айтып кетейин. Картада ачык жазылган. Ушул мына китеп биз ушул президент указы менен өкмөттүн токтому менен ошонун негизинде бөлүнүп чыгып туруп, бул көргөзүлгөн жер атайын Токтогул Көчөмбет маңдайы приусадебный фонд Короо жай фондусуна участокко калтырылган жер. Булар эски картаны көтөрүп 91-жылкы эски карта менен Алмабак деп ошону бүгүнкү күнгө чейин көрүшүп келип атат. Бул Алмабак илгери Победа колхоз бөлүнүп электе Союз союзунда Алмабак болгон бизде 67 гектар Алмабак. Победа колхоз бөлүнгөндөн кийин Алмабактын Токтогул Көчөмбет маңдайы атайын определенный 24,8 гектар участокко деп туруп калтырып, калганын Алмабакты участокко үлүшкө бөлгөн. Кыскасы мынакей граница 24 гектарга үй салыш керек эле. 24,8 гектарга тамдар салыныш керек. Бул көчөнүн бет маңдайы. Центральный жер мына ушул ак үйдүн аркасында. Азыр ал жер бөлүнүп кеткен гектар. Азыр бул жерди айыл өкмөттүн башчысы өзүнө өзү токтом чыгарып туруп 1 гектарын үлүшкө алды. Ижарага алып жүргөн кишиге 1 гектардын үлүшүнөн чыгарып берди жеке менчикке. Андан кийин 2012-жылы күйөө баласына башкы бухгалтерине 1,5 гектардан чыгарып берди, 4 гектарды 4 эл адам бөлүп алды. Эми мындай да, бул жак айтып жатпайбы?
токтомдун негизинде депчи. Токтомдун негизинде көрсөтүшпөдүбү? Канчалык мыйзамдуу деп ойлойсуздар? Бул токтомдун мыйзамсыз, бул жок. Мына комиссиянын жыйынтыгы жок. бул токтомдун негизинде деген мына мындай болот. Бул токтомду Турдубаев бул тарапта колундагы токтом ушул, э? бул тараптын колунда токтом ушул. Бул токтомду Турдубаев Карабек өзүнүн чыгарган токтом. Бул айыл өкмөт башчысы болуп иштеп турганда кызмат абалынан кыятык жол менен пайдаланып туруп өзүнө токтом чыгарган. Ошондо бул эч бир комиссиянын чечими жок, эч бир депутаттардын чечими жок, өзүнө өзү эле токтом чыгарып туруп ушул жерде 124-контурдагы участокко деп калтырган жерден 1 гектарын өзүнүн жеке менчигине чыгарып кеткен. Буга ким жооп берет? Кандай дейсиздер бул картаны? Сиздер бул жаңы көрүп атасыздар, прокуратурада буга чейин Бакын акемибиз чогулгонбуз, облус прокуратурада ушул карта боюнча. Бул карта долбоор болуп айтылган. Болуп турбуз. Долбоор болуп айтылган. Бул карта бекитилген эмес, биз 91-жылкы карта менен иштеп атасыздар, эми мен карап турмуз. Муну сиз айтып аткан прокуратура чогултуп атпайсызбы? Бери карасаңыз. Чогултуп атыңыз ким кечиресиз? Бактияр мырза. Прокуратура чогуу болду. Бул деген жөн эле проект деген сөз болуп ондоп атпайсыз, туурабы? Ошондой сөз болду беле? Проект жөн эле. Эми карап турмуз. Проект эмес, картаны айтып атабыз. Проект организацияны айтып атпайбыз. Карта боюнча сөз болуп отурбуз. Мынакей, өзүңүз айтсаңыз, 2022-жылдын мынакей 16-ноябрында мына кагазды алып келип берсиз. Балким тааныштырып коесуз. Бул Госрегистрдин жетекчиси. Ошол прокуратурада айтылган сөз боюнча. Ушул айтылган сөз ушулардын баарына ушундай деп маалымат берилген. Бул Бакын алып жүргөн карта, бул Бакын алып жүргөн китеп, булар жөн эле долбоор, булар күчүндө эмес. Бул эч нерсеге жарабайт. Булар 91-жылкы менен гана иш алып баргыла деп туруп булардын баарына ошондой түшүндүрмөнү берип койгон. Булар ушинтип ошол жылдан бери 91-жылкы эски картаны алышып отуруп, ушунча айылдын элин алдап, ушунча элдин алдын башына айлантып, эски 91-жылкы карта менен элди алдап жүрүшөт. Мен ошону айткандан кийин ошол жөн эле долбоор эмес экендигин дагы билбейсиз. Мынакей меники бул жөн эле долбоор эмес экендиги 16-ноябрдын 2022-жылдын Бишкектин Гипроземдин директору Алмаз Абдиев деген мынакей ушул мыйзамдуу, бул долбоор эмес деп мага тастыктап беришип атат. Мынакей буну окуп көрүп алга, таанышып алган мынакей. Дагы бир кошумчалык коеюн. Кечирип коесуңар. Бул балдардын Госрегистрден айыл өкмөттүн колунда мына 95-жылкы проект бар. Bunun içinde ушул мен руководствоцо этесиңер деген токтом да бар. Кара ак менен ясно жазылган ушул тарыгандан кийин ушул менен руководствоцо этесиңер деген сөз бул китепте бар. Эмгерисиздер, жооп. Эмне үчүн булар андай кылбайт? Микрофон бериңиз. Бактияр. Бул жооп. Кандай дейсиздер бул? Бул карта менен биз иштеген жокпуз, айтып атпаймынбы? 91-жылы бул сотко да каралган, жогорку сотто болгон чечимдери бар. Туура эмес болсо ошол жерден соттон эле далилденген. Чечим көрсөтпөйсүз. Мынакей көрсөтөт. Бактияр, могу китеп бар да. Бар ал. Булар ушул токтом турбайт. Мынакей чечим көрсөтөт. Айтыңыз, тааныштырып бериңиз элдерге. Элдер көрүлгөн болсо көрөсүздөр. Окуп бербейсиз, чечим болмай болгон деп. Алтынчы токтом боюнча жокко чыгарган Талас областтык райондор аралык сотунун 2016-жылда 26 февралындагы чечими күчүндө калтырылган. Талас областык сотунун административдик жана экономикалык иштер боюнча соттук коллегиясынын 2017-жылдын 16 мартында токтому жокко чыгарылган. Токтом жарыяланган учурдан тартып, токтоосуз мыйзамдын күчүнө кирет деп түзүлгөн эле жерде. Токтом менен бул картаны кандай байланышат? Ушул картаны менен кайрылып да Бакын аке полный эле бер турак жайга бөлүнген, туура эмес деп тигилерге жана төртөөгө берип атпайбы бияка. Ошо боюнча бул кайрылып атат. Кайрылганда Бакын акенин картасы бар, туура отурган болсо деле так чыгармакта. Бул бир эле жол эмес, бул 2014-төн бери келе атат. Соттун чечими Урматтуу журналисти, жана дагы тийиштүү органдар, сиздерге бир жалпылык суроо да. Баягы союз тарабынан баарыбыз эле үлүш жерлерибизди алып чыгып кеткенбиз, чынбы? Бир үй бүлөдө 5 болсо, 4 болсо баягы ошол аймакка тийиштүү сотик дейбиз, гектар дейбизби, ар кандай болгон ар кайсы аймактачы. Анан мисалы эле бир эле Карабек деген мырза айтып атасыз. Башка жактан дагы 66 гектар жер алган дейт. Анан бирок андан кийин келип кайра бул жактан да 1 гектар жер алган дейт. Анан бир адамга ошо бир эле жер берилиш керек да, туурабы? Же ал 2ден алганда эмне элден артыкпы? Суроо. Кандай болуш керек? Микрофон бер.
урматтуу Алымбай Төрабевич, урматтуу бүгүнкү жыйын катышуучулары, бул боюнча туруп эле жооп бере берейин же отуруп жооп берейин? Бул боюнча бул карта 84 жылы түзүлгөн карта. 91 жылы Кыргыз Гипразимден инвентаризация болгон. Ошондон бери бүгүнкү күнгө чейин инвентаризация иштери жүргүзүлө элек. 2016 жылы инвентаризация иштери жүргүзүлгөн, бирок азыркы учурда өкмөттө каралып жатат. Бул Бакын аке көтөрүп жүргөн карта, бул 95 жылы биздин Победа колхоз жоюлуп, жана антип жер реформа жүргөндөн кийин жеке менчикке жана антип дыйкан чарбаларга бөлүштүрүлгөн жерлер. Ошондо түзүлгөн карта бул. Анткени себеби картада көрсөтүп турат. Мисалы сельскохозяйственный кооператив ударник, бул ударникке берилген жер, мамиле дыйкан чарбасына берилген жер, ошонто бүт кооперативтерге, чарбаларга көрсөтүлүп, түзүлгөн картада бул. Анан кийин жогоруда айтып атат, Токтогул көчөнүн бет маңдайы бул баягы мындай болгон да, эми ошо кезде карта түзүлгөндөн кийин келечек планда ойлонгон. Баягы айылдын кийинки ошол баягы турак жай салуу үчүн жаштарга участокка деп калтырылып, неме көрсөтүлүп калган деп айтып атат. Бирок действительно бул карта көрсөтүлүп, кол коюлгандан кийин мындан биз баш тарта албайбыз. Бирок ал көрсөтүлгөндөн кийин ал жерди айыл өкмөт өзүнүн балансына кармап туруш керек болчу, трансформация кылыш керек болчу, андай жолдор иш аракеттер жүргүзүлгөн эмес. 2012 жылдары ушул 15 жыл дөнөлө жаккан. 15 жыл дөнөлө жаккан. Айыл өкмөт тараптардан ушул монтип 4 жаранга токтом чыгарылып, бизден каттоодон өткөндөн кийин көлүктөрүн алган. Анан кийин бул маселе боюнча көтөрүлгөн себеби Бакын аке өзү айылдык кеңеште депутат болгон, 6 сазда, 7 сазда мен менен кошо депутат болгон. 6 сазда депутат болуп жүргөндө ошол 2012 жылдары 2009 жылы кеңештен чыгарылган бага турак жайга берилсин деген кеңеш токтому бар. Ошо 6 токтомдо 124 контур деп берилсин деп көрсөтүлүп калат. 124 контур берилсин деп көрсөтүлүп калат. Бирок 124 контур эч кандай жок. Ал Токтом Лепшаков деген төрага болгон, ошол чыгарылган экен. Анан ошол токтом менен бул жер турак жайга берилиш керек экен деп бул иш алып барып баштайт. Иш алып барат, бияктан териштирүү иштерин жүргүзөт, анан сотко өтөт. Багы жер кодекстин 119 статьясында бар. Жер маселелери өз ара келишпесе сот тарабынан аныкталат деп. Сотко өткөндөн кийин бул 3 инстанция база өткөн чечимдер турат. Жогоруда мен өзүм бөлүм жетекчиси айтып атат. 3 инстанция баскан чечим турат. Эч кандай ал жер турак жайга берилген деп, берилсин деп чечимде көрсөтүлгөн эмес. Чечимде 124 контур гана пункту 6 токтомдо алынсын деп, калган жерлер берилсин деп көрсөтүлгөн. Эми жер маселеси только 119 статьяда көрсөтүлгөндөн кийин сот тарабынан чечилет дегенден кийин сот тарабынан чечилип бүткөн. Бул жолду эми артка кайтаруунун кажети жок берди. Жогорку соттун чечиминде көрсөтүлөт, эч кандай датталбайт деп көрсөтүлөт. Эми жогорку соттун чечими бар сизде? Бар, көрсөтүп окуп атпайбыз. Ошондой. Анан кайсы жылы ким кайсы тарабынан чыгарылган? Айтыңыздар. Жок. 2016 жылы 25 февраль Талас областын райондор аралык сотунда аныктама чечим чыгат. Чечимдин этегинде Бакайата райондук прокуратурасы доонун өтүп кеткен процесстик эскирүү мөөнөтү калуу келтирүү жөнүндө доо арызы канааттандырылсын. Бакайата райондук прокуратуранын арызы канааттандырылсын. Бакайата айылдык кеңешинин 2009 жылы 16 июлунда 6 токтому жараксыз деп табылсын деп көрсөтүлөт. Сотко берүүчү жараксыз деп таптан 6 токтому. Бакайата айылдык кеңештин мамлекеттик пайдасына 1000 сом мамлекеттик алым, 200 сом пошталык чыгым өндүрүлсүн деп сотко берүүчү ким экен? 2016 жылдын 23 февралында Талас областын райондор аралык сотунун чечими турат. Сотко ким берип турсаң окуп койсоң? Райондук прокуратура. Ким экен? Фамилиясы, аты жөнү барбы ошол жерде? Жазган эмес. Жазылып турат, башында жазылып. Райондук прокуратуранын өкүлү ошол кезде Бакайата райондук прокурору Жумек Замирбек Артыкбековичтин арызы Бакайата айылдык аймактык кеңешинин өкүлү Казакбаев ушулардын негизинде катышкан да. Ушулар катышкан экен. Айыл өкмөттөн Ниязалиев Айбек Дайырасынан катышкан экен, ишеним бар. Анан бул наразы болуп областка каралат. Областтын чечими, акыркы чечимди окуп коеюн, арт жагында көрсөтүлгөн даттануу ээлери Кулалиев, Жарманбетов, Сагынбаев, Жамакеев жана башка айылдык тургундар процесстик мөөнөтүн калыбына келтирүү жөнүндөгү өтүнүшү канааттандырылсын. Талас областынын райондор аралык сотунун 2016 жылдын 23 февралында чечиминин Бакайата айылдык кеңешинин 2009 жылдын 16 июнундагы 6 санды токтом жараксыз деп тапкан бөлүгү бузулсун деп көрсөтүлүп атат. Ал бөлүк боюнча жаңы чечим кабыл алынсын. Бакайата райондук прокуратуранын арызы жарым жартына карантандырылсын. Бакайата айылдык кеңешинин 2009 жылдын 16 июнундагы 6 санды токтомунун биринчи бөлүгүндө 124
77 контур жер бөлүкчөлөрү турак жай салууга берген бөлүгү жараксыз деп табылсын деп болгон. Областта ушундай чыгарып атат. Ушул областтын чечими жогорку сотто күчүнө калды. Жаныбек, мен сага суроом. Мен жер адис эмесмин. Бирок логикага таянсаң, эс акылы бар киши, сен 91-жылкы карта менен руководство этсеңер, эмне үчүн анда сен победа деген жазуу жок, ударник деген жазуу жок, башка жерде насыл чего бөлдүң? Не бул котур, мен эки суроо берем. Котур, карта жок болсо, сен бул жерде бул СПК ударникке бөлүнсүн, победа бөлүнсүн сөз жок. Сен насыл чего бөлдүң? Госрегистрге бул биринчи суроом. Экинчи суроом, 91-жылы инвентаризация болгонго биздин каршыбыз жок. Бул жерде эч кандай тиги буга бөлүнсүн деген сөз жок. Бул 91 союз тарайлык, союз ойлойлук, бирок инвентаризация болгон эмес. Бул биринчи суроом сага. Экинчи суроом, муногу китеп менен иштеп атасыңар. Көлүктү ушу китеп менен жасап атасыңар, туурабы? Бул жердеги 62-чи топтомду эмне үчүн силер буну менен иштесеңер, буну эске алдыңар анда. Сен ушул токтом менен буларды бөлүп атасыңар. Бул экинчи суроом. 62-чи токтом муну строго руководство этесиңер деп атыр. Мына биз кечен 22-жылы Абдиевдин кол менен алып келдик. Ушул менен иштейт колхоз деди 95-жылкы. Бул экинчи суроом. Үчүнчү суроом, сотто айтып атасыңар. Сотто биз ошол прокурорлорго недовольно болуп, ушул эл мунулар 70-тен өтүп калды. Жер алып билесиң. Балдарын айтпай кое туралы. Ошого карабай, тигиреги жерлерди силер бөлүп атасыңар. Калааныңардай кылып атасыңар. Ошол, например, ошол соттун ишинде сот алып баруучу төрагалык жанагы Осмоналиев деген болгон. Осмоналиев өткөндө канча взятка менен кармалды. Ошол жерде 77, 76 иштин ичинде жүрүп, 76, 77, 101-чи контурлар бүгүнкү күнү трансформация болбой туруп, ал хотя бы 341-чи токтомдо турса дагы, се огородко бөлдүңөр. Кимин канча алганын эл айтып берет. Кайсы акмен чолуп кеткенде эл айтып берет. Азыр кайра задоо жасайбыз деп атасы. Архитектура чийип койгон, трансформация болбосо дагы. Бирок ал 119-чу токтомго ссылка кылган. Иштин ичинде бар. 119 бул эксплуатация. Ал жер калды, же өттү деген документ эмес. Муну баарыңар билишиңер керек. Анан көрү силер жашсыңар. Могу токтоп, муногу менен бөлүүгө эч кандай укуга жок. Биз инвентаризация болгонуна каршыбыз жок. Жерди инвентаризация кылды. Бирок муногу менен сен дыйкан чарбага бөлдүңөр. Бул дагы суроомду кайталап атам. Бул экинчи суроом. Анан азыр жасып алгыла эсилерге. Мына бул китепти албай келдиңер. Картанын бир барагын чыгарып келдиңер. Бул картанын кимин колу бар? Жок. Муногун да алып келген жоксуңар. Мен даже муногу китеп сомнениям бар. Муногу китеп 95-жылкы китеп экенине да сомнение бар. Биз УКМКга кайрылып атабыз. Биздин жер быркын-тыркыны чыгып калган. Бүгүнкү күнү биз ушул эле прокуратурага недовольно болуп атабыз. Образцы подписин да. Жоон берип койсун, эми көп ачуум келип кетип атыр. Бул карта боюнча биз жаңы эле түшүндүрүп айтып атпайбы? Ал карта бул долбоор, эрге жазылбайт эже, кайсы мемеге берген. Долбоор эмес. Эми биздин өзү соттун чечими турат, кагаз турат, биз ар өзүбүздүн жолубузду айтып атабыз. Карта жөнүндө сөз болбойбу? Сөз Токтомдун негизинде бөлдүк эже биз. Биз жерди биз бөлгөн жокпуз, жаңы колхоздун алдында колхоз бөлүү дейм сиздерге, туурабы? Жок, сен ошондо колхоз биз каттоо чорганбыз, каттап бердик биз. Жок, колхоз бөлгөндөн колхоз могу карта менен руководство атат. Сен анда биздин карта ушул карта бекилген, ушул карта менен иштеп атабыз. Мен дыйкан чарбага бөлдүм. Администрациянын токтому менен эже үч жерде китеп немеси бар. Могу китепте вот это 62-чи токтом турбайбы? Состав семьясы бар эже, жазып турат дейм. Эми силер билимдүүлүк иштеңер да. 90-62-чи токтом берди. Эженин суроосуна жооп бересиздер. Жок, айтып атабыз го, биз бул 91-жылкы менен иштеп атабыз, 95 менен иштеген жокпуз бул карта менен. Бул карта берген. Эже дагы бир эки суроо берди эле. Дагы бирөө бар. Не суроо берсиз айтсыз? Биз жооп бердик го. Жаңы эле айтты, суроо берип атам, жазып алыңыздар деди. Андан кийин биз карта боюнча айттыңыз эже, карта боюнча жооп берип атабыз. Бул проект эргенсе бар. Суроо бердим.
Бул боюнча эми сиз карта бул долбоор. Долбоордо ушул көрсөтүлгөн бүт Bakın sizler bir tarafı Temirlan'dı oktoп turup mezine özüngörдүн emеңерди kapasiteti turan berge alып келип туруп баарыбызга найыз берилип атат. Мен сиз менен отуруңуз. Мен эч ким окуй албайт. Идеңиз. Жок, мен азыр сизди суроосуңуз. Бак, высынма дегенде айыл өкмөтүн иниңизди деп баштадыңыз. Это уже негатив. Мен Бакаятыда, мен Бакына келди, мындайда. Если НАТО партия, маназа келдиңиз ол. Жооп бере албай туруп беттен алып баштадыңыз. Биз бөлүп бергендей, азыр баарыбызды отургузуп алып, акимдин алдына баарыбызды кичинекей баладай кылып туруп, сурак Сен ешким берди деген жок. Азыр мен аралассам, сиз үйрөтүп атасыз деген болбосун деп мен сизге жок, ошону айтып атам. Жок, калыстык площадка кылып бердим. Эми, Руслан, Бакын аке. Бакын аке. Руслан, келиңиздер. Мындай урушпайлы бүгүн жума. Мына мен сиздерден бирден Бакын аке, Руслан азыр токтой туруңуздар, Бакын аке. Мына мен сиздерге жанакы суранганга мынеке кенен кесир сүйлөшөлү деп мынеке уюштуруп бердим. Туурабы? Азыр эми жок, эми азыр Руслан ачуулук калтырбайлы. Руслан, жок, керектүү эме болсо, суроо болсо жооп бергиле. Жок болсо Бактияр жок дегиле. Эми сиздер да сурооду жазып албадыңбы деп, эми бул жигиттер унутуп калса кайталап коюңуз. Эжеке, сурооңузду кайталап эле коюңуз. Урматтуу айыл өкмөт, уруксаңыз кой турсаңыз. Урматтуу айыл өкмөт, силердин поведениеңер жакпай деп атпайсызбы? Андан мурун общениеңерди түзөгүлө дебейсизби? Сиз биринчиден мамлекеттик кызматкерсиз. Сиз сүйлөө речиңизди түзөңүз, макулбу? Общение деген кимдин сөзү билесизби? Көчөдөгү сөздөрдү айтпаңыз. Мен жооп берип коеюнчу. Мына булар азыр госрегистр, айыл өкмөт, мына дагы деле жашырып жапкан амалын иштеп атат. Мына ушунча жылдан бери жашырып жаап келди. Эмне үчүн булар 91-жылы карта менен иштешиңер керек, я? Когда биз 94-жылы президенттин указы менен бул бекилдөөлөр жок, угуп турасың. Мен сага дагы муну дагы мен сага буну дагы бир жолу көрсөтөйүн. Мынакей. Мына бул Абдиевден келип атат. Мынакей. Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигине караштуу жер ресурстарынын кызматы, Кыргыз Мамжер долбоорлоо жерге жайгаштыруу боюнча мамлекеттик ишканасы. Эми сен угуп тур мага. Мен сага суроо берип атам азыр. Бул карта мынакей. Карды бекитилгенин көрсөң? Карды бекитилген мына. Мен сага дагы бир жолу көрсөтүп коеюнчу. Положения, утвержденные правительством республики, кроме того, использованы временные рекомендации по организации территории новых сельскохозяйственных субъектов и условиях проведения земельной аграрной реформы в Кыргызской республике утверждены Минсельхозпродом и генеральным директором производственно-научный центр Кыргыз Мамжер ресурстары 3 мая 1995 года. Что дагы жетишпейт. Дагы мындай түшүнүксүз болот. Мына эми алдырбай сүрөңүз. Хорошо, мына эми бул биринчиси болуп тур. Экинчиси муну дагы башка мен көрсөтөйүн эми. Бул ошо менен указ президент менен бекитилип чыгып, өкмөттүн токтому менен бекитилип чыгып туруп, биз Победа колхозу бөлүндүк. Победа колхозу бөлүнгөндө мына ушул картаны инвентаризация земель согласована. Представитель комиссии, зампредседатель районный исполнительный комитет Айдарали Сүйүтбек, их члены, начальник УОС Назарали Сулымбек, главный агроном Мурат Жунусов, экономист Айталиева, председатель колхоза Абрам Браун, главный инженер землестроитель района Үчкемпиров Эркинбек, представитель института Киргиз Гипрозем Чоприна. Бул мынакей комиссия чечти, кол койду, ушундай болуп бөлүндү. Макулбуз деп туруп. Экинчиси согласовано. Директор Бакаятинского районной госинспекции Үчкемпиров Эркинбек, мына колу, печаты. Председатель Бакаятинской аграрной земельной комиссии по земельной реформе Дубанаев Шейшенкул, мына колу, печаты. Бул картаны мынакей мага Гипроземден заверить этип печат коюп берди. Карта 95-жылы чыккан. Мынакей беде дагы кимдер картаны түзгөн, баары колдору менен турат. Дегиңиз ушуну менен иштеш керек болсо. Ушу менен иштеш керек деп туруп, дагы деле директор мага буну бекитип берип атпайбы, аныктаманы. Мына ушул карта менен иштегиле. Мына бул карта 96-жылы бөлүнүп чыккан дагысы мына. Дирекция районного центра по земельной аграрной реформе сельским комитетом на местных строго руководствоваться
разработанными материалами. Бул жакта мындай сөз болду да, туура. Жерди сиздерди бөлүп бербейди, сиздер күнөөлүүсүздөр, сиздер түздөн түз сиздер кылдыңыздар деген эч ким жок. Себеп дегенде сиздер бириңер 1 жыл мурда, экинчисиңер 2 жыл мурда, 3 жыл мурда эле келдиңиздер бул кызматкачы. Бирок сиздердин мүмкүндүгү колуңуздарда алып, мисалы бул карта сиздердин балка чотуңарда, мисалы сиздердин жумуш боюнча туурабы? Сиздердин балка чотуңуздар. Анан колуңуздарда балка чоттун дареги каякта экен, бул Асандыкы же Үсөндүкү же точно меникиби деген нерсени бир тактап алуу бар эле го. Бул бир. Экинчиден сиздерди дагы тактап коелу. Сиздерди ушу жерди бербейди, сиздер күнөөлүүсүздөр, түздөн түз. Бул жактагы айтканга акысы да жок, эч кимдин акысы жок айтканга. Болгону ушул карта менен иштейсиздерби, иштебейсиздерби деген гана суроо болуп атат. Анан бул жак айтты, жок, бул карта менен иштебейбиз, биз 91-деги менен иштейбиз дедиңиз, чынбы? 91-деги менен иштейбиз. А бул жак айтып атат 91-де эмес, 95-те. Мынакей мыйзамдуу түрдө бүт баары заверить этилген. Мынакей ушул карта, ал бул карта 95-чи карта бул сиздердин кызматта такыр эле жок болуп кеткен. Муну керек болсо сиздер да көрбөптүрсүздөр да, чынбы? Көрбөптүрсүздөр да. Мисалы анан эми айлык сөз сизде, келиңиз. Кенен өзүңүз айтыңыз оюңуз. Сиз айтып атасыз ушул госрегистрга, айлык өкмөткө да кайсы жерде айттыңыз? Сиз 5 жерде айттыңыз, а? Ошол 5 жерде 5 карта жок болуп кетиши мүмкүнбү? Мен ошол суроого силерге бербедимби? Мына мен ошону жок болуп кеткен үчүн бар Бишкектен гипраземен алып келдим. Бүгүнкү күндө бар болсо чыгаргылачы, архитектор отуру, мына госрегистр отуру, мына айлык өкмөт отуру. Мына сен отурсуң. Алып чыкчы, мына администрация отурат. Жок, бизде жок, действительно. Эми ошол 5 жерден 5 окшош карта одновременно бекилип кетип жок болуп кетиши мүмкүнбү? Мүмкүн. Анткени бунун баарына ошол карта келип, ошол карта ишке эмеге жумушка кабыл алынгын, ошо менен иштегиле деген ошол 5 организацияда да приказдарда болуш керек да. Эми ушуну мына бүгүнкү күндө эмне үчүн силер ушуну картаны алып келбей отурасыңар, Потому что бизде жок, Бакнаке, бул жок бизде. Жок, болуп турсаң, бул Бишкекте гипраземде турбайбы? Мен алып келдим да буну, Буларда жок болуп кетти да. Мен ошону айтып атам, мына биз силерде жок. Мен буну Бишкектен гипраземен алып келбедимби? А силер эмне үчүн алып келбейсиңер? Мына Үшкемпиров 20 жылдан ашык госрегистрде жетекчи болуп иштеди. Жерди бөлдү, мына колу турат, печаты турат. Эми ушул гипразем госрегистрде ушул карта болгон. Мына мен ушул гипраземмен Бишкектен алып келип атам. Мына ушул дагы деле ошакта бар да. А бул силерде айлык өкмөттө да болгон. Анткени айлык өкмөт, мынакей архитектура карта турат, архитектурада генплан турат. Ушунун негизинде бөлүп атат. А 94-жылы биз жанагы президент указы менен бөлүндүк, баарыбыз реформа болдук. А 91-жылы Союз аркылуу картаны эмне үчүн бүгүнкү күнгө чейин алып отурасыңар? Буну эмнеге алып келбейсиңер? Мына мен алып келдим. Мына ушунча жыл болду мен алып келгениме, 2016-жылы алып келгем. Адам бери эмне үчүн бирөөңөр кызыгып ушул картаны таап алып келбейсиңер? Потому что Үшкемпиров барып туруп Бишкекте гипраземде зам директор болуп отурду. Ошол жерге баарын эмне үчүн бересиңер картаны деген аябай чоң суроо болду. Мына бул жерде участоктун жери турат. Силер 91-жылкы менен анда Союздун убагына келтирген болсоңор, анда бүт колхоз совхоздун баарын мынагу селхоз кооперативдин баарын кайта бириктирип салбайсыңарбы анда? Ана токсос мен мындайда бир тактоо иретинде сиздер азыр 91-жылкы карта менен иштеп атсаңыздар, ошондо биз дагы деле баягы союз экенбиз да, туурабы? Туурабы? Инвентаризация эми болот. Инвентаризация эми болгон жок мына. 91-жылы бөлүнбөгөндөн силер кантип үлүшүп бөлүп бере аласыңар ошо? Мындай да. Элдер да түшүнбөй калып, анан була иштей албай деген. 91-жылкы гипраземдин инвентаризация кылган картасы менен гана иш алып барып жүрүп атырбыз. Адан бери эч кандай картага азыр өзгөртүү киргизиле элек. 2016-жылы инвентаризация кылган. Бир эле бул 124 маселе эмес. Бул сиздин бакаятан айыл өкмөтүндө айдоо жерлерде ар кандай өзгөрүүлөр кирип кетип атыр азыр. Анткени жайыт жерлер айдалып кеткен жерлер бар. Айдоо жерлерге жана үлүшкө кеткенден алмоо кылган жерлер бар. Ошолордун бүтүн өзгөртүп эми киргизип атыр. Калктуу коңушка кеткен жерлер бар. Бурун айдоо болчу. Бул картада азыр айдоо болуп турат. Азыркы учурда калктуу коңуш болуп кеткен жерлер бар. Трансформация болгон бир картага өзгөртүү киргизилген эмес. Эми ошолор баарын 2016-жылы тактаган. Бирок өкмөттө каралып жатат азыр. Бекитилип келе элек бизге. Анан сиздер айтып бул бир эле карта, баары эле бир карта, эч кандай неме эмес. Бул 95-жылы реформа жүрүп атканда түзүлгөн карта экен бул. Бирок бул карта бизде жок. Биз 91-жыл карта менен иш алып барып келатырбыз ушул күнгө чейин. Анан кийин биринчиден, экинчиден присадин фонд деп бул келечекте калтырылган, бирок калтырылгандан кийин далилдүү документ жок да бул жерде. Трансформация кылып, мындай бул айыл чарба багытында жер болуп эсептелет азыр категориясы боюнча. Турак жайга которуу үчүн правительстводон которулган токтом чыккан эмес бул жерге. Эгерде правительстводон турак жайга деп которулган токтом чыкса, анда бул турак жайга берилген жер экен деп далилдеш керек да. Ал жөнүндө жок азыр маалымат эч кандай. Бир эле карта менен такап койгон болбойт бу жерде. Анан экинчиден, соттун чечими чыккандан кийин соттун
эч кимибиз артка барып туруп соттун чечимине даттануу келтире албайбыз. Ооба. Президент да келтире албайт. Туура. Урматтуу чөйрө жыйындын катышуучулары. Соттун чечими турат. 4 адамдын колунда жеке менчиктеги көлүктөр турат, токтом турат. Алар өздөрү согласие берип туруп, мейли ушунча бакынакей көтөрүп, мен эл үчүн ушул жерде айылдын эмесине турак жай берейин деп маселе көтөрүп атса, биз ошонун маселесин колдоп туруп, биз башка жака чыгып кетели десе болот, өздөрүнүн макулдугу менен. А макулдук бербегенде сот чечимине таянып тура берсе, аны чечилбейт бул маселе. Тара соттор буга чечип койгон дейсиз. Менде дагы суроо. Айтып атасың, эч жерде көрсөтүлгөн эмес. Бул мамлекеттин ичинде 341-токтомдо ушул 24/8 көрсөтүлгөн эмес. Кайсы жерде турал? Үлүштө да жок. Кайка барып койдуңар? Ошон үчүн бул короо жайга калтырылган экен. Анык. Силер жакшы билесиңер. Катябы силер аны жазабасаңар да билесиңер. Мен суроом, эмне үчүн 341-токтомдо ушул контур 24/8 кирген эмес? Үлүшкө да кирген эмес. Эмне себептен? Микрофон бер коюңуз. Ошол анык болбогон документтер жоктугунан соттордо туура чечип чыгарган. Булардын да укугун караган, силердин да укугуңуздарды караган. Ошондой далилдүү документтер далилденбегендиктен соттор ошон Сот арда 124 менен айтып атат. Жаныбек, сен антип вакурук немеге айланпа. Бул жерде 24 гектар боюнча соттун чечими жок. Берде 6-протокол эле. Ал соттун чечиминде 77, 76, 101 контурлар кирип кетип атат. Хотя бал трансформация болбосо да силер берип койдуңар. 2009-дан кийин бердиңер. Бирок өкмөттү алдап 2009-га чейин берилген деп алдап атасыңар. Бул жакшы эмес. Силер анан көрө айткыла, бизге ушуну берген, ушуну кылып атам деп. Ошончо 341-токтомдо дагы жок, үлүштө да жок. Сен аны сотко ссылка кылба. Соттугу жаңы жагдай менен ачылат. Президент беле биз аны ачабыз. Ошол сот боюнча мен да бир жооп коеюн да. Бул эле сүйлөп атат. Мен өз боюнча. Бул сот жөнүндө айтып аткан бул номер 6-токтом. 2009-жылы Ленинполь айылдык кеңеши тарабынан кабыл алынган токтом. Бул номер 6-токтом. Ушул 124 контур, 76 контур, 77, 101, 167, 187, 201 деген 7 контур көрсөтүлгөн. Ушул 7 контурда жалпысы 48,10 гектар жер калктуу конушту кеңейтүү максатында ар бир жаранга турак жай салуу үчүн 0,10 сотуктан берилсин деп чыккан токтом. Эми ошол токтомду Госрегистр, архитектура, айыл өкмөт аткарып, ошол токтомду аткарып 124-төн башкасынын баарын участокко бөлүп берген. Ошол участокко бөлүнгөн бүгүнкү күндө мына архитектурада пландары, картасы, ген планы, фамилия, аты менен турат, колдору коюлган. Ал жерге участокко ушундай болуп бөлүнгөнү туура номер 6-токтом негизинде деп туруп, ал жерге айыл өкмөттүн башчысы, кеңештин төрагасы, Үчкемпиров, Госрегистрдин жетекчиси, булар баары кол коюшкан. Архитектуранын главный инженери. Ошол карта бүгүнкү күндө архитектурада турат. Эми ошол номер 6-токтомдун негизинде мынакей, 76, 77, 101 деген контурларында ушулар ФПСтин жери, трансформация болбогон. Булар ушул ФПСтин жерин участокко бөлүштү. Госрегистр буларга госактыларды берди. Андан кийин биз Бишкекке барып Гипрожемге барып бул карталарды сурап аныктап баштаганда бул госрегистрлар, айыл өкмөттөр бара шолтуп, ошол ылдыйкы адамдардын баарын үйлөрүнөн, колдорунан госактыларын чогултуп кетишти. Госактыларын чогултуп кетти. Бакын силердин жериңерди алган жатыптыр, госактыларды бергиле бизге, мыйзамдаштырып беребиз деп госактысын баарын чогултуп кетти. Ал адамдар кайта ошол эле күндү бизге келип айтып келишип, булардын кылган иштерин баарын айтып берди. Ошол күндөн бери көчтү, анда эмне үчүн ал номер 6-токтомдо булар ушул жердин баарын участокко бөлөт. 44,10 гектар жерди бөлөт дагы 124-төгү 4 гектар жерди бөлбөй калат. 4 гектар жер айыл өкмөттүн тарабынан сурап болгон эмес, талап болгон эмес деп туруп, бүгүнкү күнгө чейин ушул номер 6-токтомдон кийин 3 айдан кийин Турдубаев Карабек, айыл өкмөттүн башчысы, өзүнө өзү токтом чыгарып туруп, ушул жерден именно 124-төн 1 гектар өзүнүн жеке менчигине чыгарып атат. Канакей комиссиянын чечимдери, ошол комиссиянын чечимдери менен көрсөтпөйсүңөрбү силер? Анан силер бир каяктагы бир эмени 95 жыл картаны алып алып анан кийин бул эски карта менен иштейбизсе бүгүнкү күнгө чейин эмне үчүн силер эски карта менен иштешиңер керек? Когда биз 94-жылы баарыбыз бөлүнүп, 94-жылы бул карта түзүлүп, ушул картанын негизинде, ушул китептин негизинде баарыбыз үлүштөрүбүздү алып атсак, ошонча жылдан бери баарыбыз ошол үлүш менен иштеп келип атсак, эмне үчүн ушул айыл өкмөт башчысы болуп турган кызмат алуудан пайдаланып туруп, Турдубаев Карабек гана өзүнө өзү токтом чыгарып туруп ошол жерден 1 гектар алыш керек. Бул кызматтардан кыянаттык менен пайдалангандык.
дагы кошумча. Так, Ошол Карабек тыштап кеткен жерге 2009 жер алып жерин жетпейт деп тыштап кетип, кайта протокол жок болсо да, ошонун орунда калган 1 гектар 2012-жылы Сапарали Качыга 12-жылы кайра эле бетинде жайттын контуру көрүнүп атат. Эми ушул ситуациянын планда ошол Карабек тыштап кеткен 245 контурдан чыйылып берип атат. Эми бул ортодо 3 жыл бул жер кимде турду? Ким ошону налогун төлөп, ким ошол сотун төлөп атат? Эмне үчүн муну силерди кызыктырбайт? 94-жылы мынакей биз президент указы менен бөлүндүк дагы. Анан бул жерлердин баары мынакей 94-жылы атайын ушул жер эмеге бөлүнбөстөн, үлүшкө бөлүнбөстөн 24,8 гектар жер 15 жыл жашырылып келди. 15 жыл бул жер үлүшкө берилген жок. Ижарада болду. Ижарада болду. Ижарага иштетип келишти. Айлык өкмөттүн карамагында. Айлык өкмөттүн карамагында. Бул жер мына ФП бүгүнкү күндө бул жер ФПште да жок, айыл чарба багытында да жок, Алмабакта да жок бул. Бул жерде контурлардын баары мынакей бул жерде бир эле 124 эмес. 121 бар, 123 бар, 119 бар, 27 бар, 18 бар бул жерде. Жанында көп контурлар бар. Ошонун баары 24,8 гектар жер. Этеги барып туруп, военкоматтын жанынан чоң трассага кошулат. Ал жакта бүгүнкү күндө тамдар салынып, көчөлөр түшүп, көчөнүн аттары коюлуп, элдер жашап атат. Мунун баш жагы дагы барып туруп тетиги эмеге кошулат, алар Торбок сарай жерге. Андан нары өтүп барып туруп этеги кырман жерден барып чыгат трассага. Ал жакта канча деген элдер там салып бүгүнкү күндө жашап атат. Анан кайерден көрдүңөр ушу? Централдый жерде суу киргизгенге, свет киргизгенге түп-түз жакшы жерде көчөнүн бет маңдайы. Үлүш болуш керек дагы, эки чейкеси участок болуш керек. Үлүш деген айылдан сырткары жакта болуш керек. Калктуу конушту кеңейтүү максатында участокко мына центральный жер ушул жерлер мына көчөнүн бет маңдайлары. Бул атайын калтырылган жерлер, булар участокко бөлүнүш керек эле. Эми булар ошол жерлерди мынакей 15 жыл жашырып келип туруп, анан өздөрүнүн ошондой моментте картаны жок кылып туруп, өздөрүнүн жеке менчигине чыгарган. Бул жерде мына картаны жок кылган үчүн булар жоопкерчилик тартыш керек болчу. Жок аласызбы? Жоопкерчилик. Дагы бир суроо. Эс алмасак деп үлүшкө берсең, эмче прокуратурага стойка деп, эми бул жерде мынакей Асан аке ошончо жылдан бери айыл өкмөттө жооптуу катчы болуп иштеди. Бүгүнкү күндө айыл жер айылчы болуп иштеп атат. Ол Асан аке ошол убактагы 2009-2012 жылдары айыл өкмөттүн буйругу жок эле, бул өзү токтомдорго кол коюп эле ушул жерлерден жеке менчикке бере берген. Бир да комиссиянын чечими жок. Асан акенин колу турат токтомдордо. Комиссия жок. Мен ошол убакта жер комитетинин төрагасы болуп биз ачык аукцион өткөрдүк Маданият үйүндө. Аукционист өткөрүп видео, аудио запистер бар. Ошондо мынакей жеңүүчүлөр чыгып, жеңүүчүлөр аныкталып, аларга айыл өкмөт эки тараптуу келишим түзүп берип, кол коюп, печатын басып берип туруп, анан кайта бул жерди бербей туруп, Асан акенин колу менен башка адамдардын жеке менчигине берди. Эми ошондо мына бул жер 15 жыл жашырылып келген жер. Бул жер мынакей ушу налог, соцфонд, суу бүгүнкү күндө канча төлөнүп атат? Мына налогдон ким бар берде? Канча акча төлөндү мына? Бул жерде эгерде мындай үлүшкө кеткен болсо, ар бир гектарына 365 сомдон төлөнөт. 365 сомдон төлөнсө 136.875 сом болот. Соцфондунда ошончо болгондо 273.750 сом болот. Ал эми участок болгон күндө участоктун ар бир участогу 300 сомдон төлөнөт. 300 сомдон бул жерде бизде 230 участок болот. 230 участогубуз 15 жылда 10.353.450 сом болмок. Мына биздин бюджетке ушунча акча келмек. Бул акчаны кана кимдин жооп берет бул акчага? Ким жооп береби? Же айыл өкмөт жооп береби, же госрегистрбы, же архитектурабы? Ким төлөйт ушул акчаны? Бюджетке ушунча зыян келтирип, азыр мен бүтөйүн. Камеранын алдында ким жооп берет деп бизди такып неге эмелип атасыздар? Сунуш, хорошо, сиздики туура. Эми сунуш, биз эмне кылышыбыз керек? Ушунча сумма бүгүнкү күндө айыл өкмөт төлөш керек болчу мына. Бул жер участокко жаштарга берилиш керек болчу. Биз эмне кылышыбыз керек? Жогорку соттун чечимин жокко чыгарып, бул жерден биз мына 10 киши отурабыз, ошону жокко чыгарып турандан кийин азыр барып тил салайлыбы? Мен дагы айтып кетейин, ал жогорку соттун чечими бул боюнча эмес. Сиз бир нече жолу бизди ушундай ыңгайсыз акыбалга калтырып атасыздар. Жогорку соттун чечими номер 6-токтомду жокко чыгарды дейт. Номер 6-токтом. Бул жерден алган 4 адамдын токтомун эч ким жокко чыгарган жок. Токтомду биз кантип жокко чыгарабыз? Жогорку сотто коротко ясно жазылып турбайбы? Мен ошону дагы айтып атам. Бул жерде булар мыйзамсыз алган. Ал токтомдор жокко чыга элек. Ал сот жокко чыгарган токтом номер 6-токтом. Анын негизинде бул жерлер бар участокко бөлүндү. Бул жерде бөлүш керек болчу. Ошол токтомду жокко чыгарды.
Булардын токтомун эч ким жокко чыгара элек. Хотя булардын токтомдору мыйзамсыз жолдор менен берилген. Суроом бар да. Аграке сизге суроо. Сиз айтып атсыз 2014 жылы, 2016 жылы, 14 жылы аукцион өткөрүп атса, жер комитет төрагасы болгонбуз деп атсыз. Сиз колдогонсуз да ошо аукционду өткөрүү боюнча ошо жерде. Аукцион менен өткөрөлү, ижарага берели деп. Кайра эмнеге турак жайга берилсин деп колдоп атасыз? Жооп берейинби? Анда ал турак жайга бериле турган жер эмес экен да сиз убагында колдогон экенсиз. Бул аукцион менен ижарага берилиш керек экен, бул турак жайга бериле турган жер эмес деп сиз колдогонсуз. Азыр эмнеге оюңуз кайра турак жай деп пайда болду? Ошого жооп бериңиз. Эми ошону мен жооп берейин. Колдосоңуз, кайра келип биякты колдоп атсаңыз. Угуп тур. 2012 жылы ноябрь айында биз депутат болуп шайландык. Мен өзүм кесибим жер адис эмес. Может берип калсың. Мен өзүм кесибим энергетикмин. Мен ошондо жаңы депутат болуп келип, мен жерлердин шартын билген да жокмун. Бизде ошол убакта жаңы шайланганда жер комитетинин төрагасы Атантаев Куштарбек болгон. Жер комитетте биз 5 бар элек. Эми 2014 жылы мөөнөтү жерлерди ижарага алып жүргөн жерлердин мөөнөтү бүткөнүнө байланыштуу биз ошол жерлерди ижарага аукцион өткөрөбүз деп жерлерди тактоп жүрдүк. Биз Айыл өкмөтүнүн жер адиси Жолдош Анаркул рахмат болсун кайчып болуп кетти. Ал киши ошондо Айыл өкмөтүнүн жер адиси болчу. Ошол киши менен биз жерлердин баары мына бул жердин мөөнөтү бүттү, мына токтому, мына протоколду бизге алдыбызга ушинтип коюп берди. Биз 5 депутат жер комитеттеги 1 ай отурум жасадык. 1 ай ошол жердин баарын тактап туруп, анан сессияга алып чыктык. Мына ушунча гектар жер бүгүнкү күндө аукционго коюла турган. Эми аны ар бир лоттун, ар бир стартовый базы канчадан деп депутаттар чечип чыгарып берди. Ошонун негизинде биз сессиядан комиссия түзүлүп 9 адамдан турган. Асан Акеде бар, мындай барыбыз. Ошол барыбыз эмеге бардык, аукционго бардык. Ал убакта мен бул жерди да билбейм. Комиссияда болдум ырас. Анан биз аукцион өткөргөндөн кийин сиз төрага болгом деп атпайсыз. Азыр ошо адан кийин төрага болдум мен. Анан кийин биз аукцион өткөргөндөн кийин жеңүүчүлөр аныкталып чыкты. Анан ошол жеңүүчүлөргө жерди бөлүп бербей туруп, анан башка адамдардын жанагы Жүзүкуловалардын, Тыныбек Садыктын жеке менчигине бергенде тигил жеңип алган адамдар ошондо арстанып келишти бизге. Биз аукциондон утуп алсак, мыйзамдуу түрдө акча төлөп кассага келишимибиз колубузда турат. Анан бизге бул жерди бербей башка адамдарга берип кой дегенде бул талаш маселе ошодон башталды. Анан мен ошодон баштап бул картаны, токтомдорду, протоколду баарын ошодон баштап изилдей баштадым. Ошо мен аныктап отуруп, анан этеги мына Бишкекке барып, Гипраземге барып отуруп, жогорку кеңешке барып отуруп, генеральный прокуратурага барып отуруп, этеги мына бул жаңы эле азыр аныктаманы мына кече жакында ноябрь айында алып келдим, экинчи жолу. Бул жерге жогорку кеңештин депутаты Кенжебек Сатымкулович Бокоев келгенде, бул жерден администрация жыйын болгон ушул жерде, чоң залда. Ошондо Кенжебек Сатымкулович келип туруп, бул жерден баардык ушул мыйзамсыз бөлүнгөндөрүн, токтомдор мыйзам чыккандардын баарын аныктап бергенде, Турдубаев Карабек, Шадыбеков Нышан, госрегистрдин картографы, Тилемишев Султан, ошол убакта госрегистрдин замначальниги, кылган иштерин туура эмес экенин моюндарына алып, ошол элден кечирим сураган ошол жыйында. Аны элдердин баары уккан. Ал жыйындагы ошол кечирим сурагандардын. Андан кийин комиссия түзүп, экотек инспекцияны бул жерге комиссия кылып кеткен. Экотек инспекция бунун баарын аныктап чыкты. Ошон үчүн мен ошондон кийин мынакей ушунча жылдан бери артынан келип, мына ошон үчүн билип атам эми. Сиздер келдиңиздер, кайрылдыңыздар, материалдерди айттыңыздар да эмичи. Анан бул жактагылар чын айтканда ал кезде кызматта болгон эмес, иштеген эмес. Анда бир түрдүү туура түшүнүү менен кабыл алалы. Анан бүгүнкү күндө бул жактагы мамлекеттик кызматкерлерге сиздерден кандай сунуштар бар? Менин сунушум ыраш, бул адамдар ошол убакта иштеген эмес, булардын жер берген эмес, булардын эч тиешеси жок, бул жерге күнөөсү жок. Мен бүгүнкү күндө ушул депутат болуп, ушул жер короо жайдык экен, карта менен турган, ушул карта мыйзамдуу экенин көргөндөн кийин жаштар үчүн, биздин келечек жаштарга ушул жерлер участок болсун, жаштар тамсалсын. Алды мына 40-ка чыгайын деп калды. Көрүнгөн жакта чет өлкөгө кетишип атат. Канча семья ажырап атат ошонун артынан. Бүгүнкү күндө жаштарыбызга ала турган участок жок. Ушул биздин жаштарыбыз бүгүнкү күндө ушул жердин мынакей участок кылып туруп көчөнүн бет маңдайын. Тамдарды салсын жакшынакай. Калктуу конушту кеңейтели, жаштардын ушул жаштар шарчасы болсун. Биздин жаштар мынакей 30-40ка чыкты. Эмне үчүн бөлтөккө барышыбыз? Эми ушул жака менин сунушум мына ушулар баары макул болушу ушул карта менен. Мына биздин ушул сунушубузга ушул жерди жаштарга бергенге баары макулдугу керек болуп атат мага дагы. Биздин акимибиз баш болуп
ушундай кылып чечип берели, чечели бул. Мен жалгыз өзүм үчүн эмес бул, жаштар үчүн, келечек үчүн мынакей. Жаштар, келечек жаштардыкы деп айтабыз баарыбыз. Жаштарга шарт түзүп берели. Кезекте канча суроо. Кезекте бүгүнкү күндө миңден ашык үй бүлө бар мынакей. Bakın bir soru da. Bunu kartada 3'e 1 verki menen şeşekla gene oldurada. Ököy kişi türü. Ayılda düzelt şu ököy. Emi uşlardı ne bedir paytlanıp uşlar gözep turup no kartanı dolbor dep iskeyden bekitip yatpay mı? Bu bekitke dolbor dep depresiyadan ökülleri gelgen. Bişkek'teki zam direktörü gelgen. Beren bakıptaki bala. Yakışık olup kaldı. Bu dolbor dep. Prokuraturada dolbor dep kilatır bunu. 95'te bu kartanı. Bu egerde uşlar türü. Uşlardın közünçe nebet turup uşlar türü. Uşlar çakırıp turup anıktaş керек аныкта. Мына мол жанагы дол аз кечинсе. Долбор неме кагаз токтомдор бар экен. Ушулардын негизинде аныкта картаны рабочий кылып алайын бекитейин. Эми буга каршы эмес. Ушул боюнчачы. Каршы эмес. Эме. Шешекул түрү, 3'e 1 түрү. Шешекул түрү, 3'e 1 түрү. Экөө моюн азыр. Мына колдош тура. Ушу бекиткенбиз деп. Мен де кайрым. Тура ушу. Каршы эмес. Мен де кайрым. Эми бул кишилер тирүүбү, өлүп калдыбы, барбы, жокпу, бул карта сүйлөйт. 95-жылкы карта. Силер ушуну биз буну мен 17-жылы депутат болуп келдим, ушундан бери кайрылып атабыз. Косрегистр ДК бутус баспан жер жок. Силер өзүңөр бир жолу Гипроземге, кадастр бөлүмүнө бизге булар буну айтып атат, буну биз муну айтып атабыз. Биз бүгүнкү күнү кайсы карта менен иштейбиз деп кат жазсыңарбы? Бул бир суроом жазып алгыла. Карта кайсы карта менен иштейбиз деп жогору жакка жазгыла. 3'e 1 тап кеп. Бун Дуанаева айтты. Бул уже трансформированы, буну бөлүш керек деди. Например, мынтип сөзмө сөз айта турган болсокчу, поэтому бул мыйзам, бул кишилерди мынтип свидетель кылбайлы, силер кадастр бөлүмүнө, силерде МСМ бар, ушундай разногласия деп. Ушунча жылдан бери, 12 жылдан бери кайсы мекемеге, кайсы карта туура деп суроо бердиңер. Бул биринчи суроо. Экинчи, азыр мен биринчиде жок. Бул жана кадастрдан беренип бакыт деген зам директору келип туруп, бул карта долбор деп ишер айтып кеткен. Жок, кагазың бар ошо долбор дейм. Жок да, эми болсо асан, эми силер мамлекеттик кызматчысына кагаз сүйлөйт да. Долбор экен жазып берип кет мага дебейт. Туурабы? Кагаз сүйлөйт да. Бул биринчиси. Экинчи жолу действительно дагы бир кайталайм. Эси бул долбор болсо, мына ушунча дыйкан чарба өзүнүн үлүшүн алып, ушунча эл алып кетти. Долбор болсо анда таратпай союз менен тоңуп койбойсуңарбы? Бул экинчи суроом. Үчүнчү суроом. Эси бул турак жайга калтырылбаса, эмчен прокуратурага турак жайга деп жер бөлүп бердиңер? Мына. Ушу суроону да мен тактап коечу. Урматтуу мамлекеттик кызматкерлер, бул жерде жана мен барып тартканда мындай болду да. Катар-катарынан үлүштөр кетет экен. 1 гектардан арчы. Жана жерде анан ошол жерде так бурчта прокуратурага деп 20 сотик бөлүм берилиптир. Прокуратурага деп бирок участок деп. Туурабы? Эгер калп айтсам ошону тормоз айтып атасың деңиздер. Анан участок деп берилиптир. Анан логикага эле салып баягы кагазы жок, эмес жок эле логикага салып айтканда Асан Үсөн, Эшмат Ташмат тияк бияктардыкы баягы үлүш болуп кетти. Алар багбанчылыгын кылып, башкасын кылып, фасолин айдап, бокатын кылып атат да. Анан туруп эле прокуратура ошенге келип туруп прокуратура деп үй салды. Логикага да. Кейс. Микрофонду койсоңуз. Жок, мен косуп. Ошо кызык болуп атат да бизге да. Темирлан мындай да, ал 324 контурга кирбейт ал жер. Турак жай калтырылган жер да. Прокуратурага берилген жер турак эмеге 124 контурга кирбейт. Мага кирбейт. Кирбейт картада турат. Жок, калсаң жолун алган дейм. Катарында бирок кирбейт ал. Амын үчүн ошол эле жерди 124 контурга кирбейт. Келсеңиздер, уксаңыздар. Уксаңыздар, биз силер суроо бердиңиздер, айттыңыздар, эми жооп берсиңер. Ага сөз берели. Тура чүнгү. Жооп берсин. Ошодо жообун алып отурсуңар. 124 контурга кирбейт. Ал 124-кө кирбейт деп жооп бербеди. Кирбейт азыр жооп берип атат го. Кирбейт. Кирбейт турбайбы ал жак 124 контурга. 24-8-ге кирип атпайбы? Арда 24. Азыр суроодо эме ким Жаныбек ошо канчанчы контурга кирет анда? Калтыгонуштун ичине кирет, усайтпа. Усайтпа деп турат, Кайсы контур? Кайсы контур? Усайтпа, бул мына жээк дагы жана жээк каржылык киши болбодубу?
ошол жер бүт баштан аяк булар дагы усайтпага кирет. Азыр карап бериңиз, телефон кыскасы там сала турган немеге кирет да. Анан эми ушул жерди бүгүнкү күндө дагы эмне үчүн жаштарга ошол катарынан дагы усайтпага бербейсиңер? Андан кийинкиси 124 угулбай калды. Бул Жаныбек айтып аткан прокуратурага берилген участок бул немеге кирбейт, 124кө кирбейт, бул усайтпага кирет дейт. Кыскасы участоктун жери деп кирет дейт. А эми участоктун жери деп кирсе, анда жанынан үлүш кылып эле калагандай кылып токтомду жазып бериши береби? Жок, 124 контур, өнчө контурда. Жок, мейли угуп турайм, ошону токтомду мындай калагандай кылып жазып береби? Мейли бирөөсүнө участок кылып берип атат прокуратурага, а өздөрү үлүш кылып алып атат жанынан. А эми берден кайта сотко мынакей. Сот структурасы 20 сотчу берип атпайбы больницанын жанынан? А эмне үчүн ушуну бирөөсү прокуратурага берет, бирөө сотко берет? Бул айыл өкмөттөр бирөө прокуратурага берсе, бирөө сотко участок берсе, булар унчукпай, текшербей, буларга макул деп отуруп калат экен да. Булар бизнес кылышкан мынакей. Мынакей бул сиздин жөн эле догадкаңыз. Бул загадка эмес, мен окуп мына сотко берип атат. Мына мен фактты мен берип атам. Мына прокуратура, мына сотко. Мынакей сөз немеси мындай айтпайсызбы? Мен участок берген таңган жокпайбы мына айтчы. Участоктарды берген, действительно. Анткени прокуратурада да, сотто да сырттан келген иштегендер баягы жилье жок, бизге участок берсеңер, там салат элек служебный деп айтылган. Сиз айтып атасыз, булар бизге тийишпесин деп бирден участок бергенде. Биз тилеп атпайбы, сиз элден акча чогултуп алган, ошол акчаны кайра албай эми чуркап жүрүү. Ар бир участокко вакыятынан чогултуп алган акчады антип голословно айтып берген болбойт да. Мен аны жанатан бери айтайын дедим, айтпайын дедим. Бирок менде доказательство болбогондон кийин мен ошону айткан жокмун. Анткени менде далил жок. А сиз деле азыр ошону айтып атпайсызбы? Бизге тийишпесин деп бергенде. Мен ушул тууралуу. Мен буну далил менен айтып атам. Мен сенде болуп угуп алган эмени жөн эле сөз менен айткан жокмун. Сизде далил барбы, что ушулар бизге тийишпесин деп берилген? А муну сотко участок берилген. Бул берилген, бул айыл өкмөттөн алар деле жаранды. Жок, эми угуп тур. А эмне үчүн сурашты? Эмне үчүн сотко берет? Эмне үчүн бир катардагы жөнөкөй адамга бербейт? Мына сен ошону билбей эле жөнүн айта бербе да. Эми мындай кылсаң, мен бир эме айтып кетейин да. Менде суроо. Ошол убакта сотко прокуратура бияктан берген. А эмне үчүн бияктан жери? Ошол жерден айтып кетейин да. Жооп берип коет да буга айтканына. Эме мындай, Асан аке. Мени жанагы жөн эле булар жала менен бакын акчалап алды деген сөздү мына ушак кылып таркатты, бул ушак сөз. Эми угуп тур, сен укканыңды айтып атасың, Мына ушунча жыл өттү. Мен ушул депутат болуп 2014төн бери ушул маселени козгоп келатам. Мени андан бери көчтө ушул сага айткан сөздү бүттүгү айтышты. Элдин баарын айтты, жайды бул ушакты. Андан бери мен прокуратурага, РОВДга канча жолу суралып чыктым. Менин күнөөм болсо мени давда камап чыксамак. Алда Кашкар омага биренке таппай да туру. Деп муну муну проект экен, жөнү долбоор экен. Жогумуздук. Эми мен жогумундай. Жогумуздукту. Биздин бердеги прокурор Замир Жумабеков, үстүнөн Дастан Жумабеков мен жогорку кеңешке барганда ушунун бүттүгүн 1 ай токтоңуз деп токтоткон жа Кенжебек Бокоев келгенде. Андан кийин Кашкар омунда экен, муну жөнү долбоор экен деп чыкты. Бүгүн жума күн, жума жакындап калды. Анан мындай бири-бирибизди сыйлап, бири-бирибизди эметип, 7-8 жылдан бери бири-бирибиз менен жаман жакшы айтышып келе атабыз, бакын тура бүтпейт да. Эми бу жерде мунугу айтымга, бу жерде бир гана жол бар да. Соттун чечими сот гана бузат. Биз буза албайбыз. Муну экөө тирүү, ушулардын сотко кайрылып бер, картаны мыйзамдарды кабыл алып берсин дагы биз иштейбиз аны. Мындайды, урматтуулар, кечиресиздер. Азыр буякта көп ара көсөрөгө көп сөздөр болуп кетти. Анан урматтуу аким өзүңүз уктуңуз, баардыгын уктуңуз. Бияктыктын баягы мага да так болсун деп атпаңыз беле. Тагын уктуңуз, эми өзүңүздүн баягы кызматыңыздын жетишинче, колуңуздун келишинче тараптарды нааразы кылбай өзүңүз чечим чыгарат деген дагы бир аракеттерди кылат деген ойдобуз. Мен ошол чечимге дагы бир сөз кошуп коеюнчу, уруксат берсеңиз. Өзүгө кыскараак. Мына арыңба ийини мен очусаң унутуп койдум алтына. Мынакей сотторго жер алып бердиңер мектептен, Биякта соттун жери бар. Биякта прокурордун жери бар. Жок, сиз айткансыз да кайрыйм деп. Эмне үчүн кайрыбайсыз? Жооп бербей элеңизби? Мен бир суроо берип коеюн. Мен бир эле суроо берип коеюн Русланга. Руслан, бул жерден сенин сөзүң эки ача болуп атат. Бул жерде мына Бакындын көзү турат,
кара көз, ак көз бар устурабыз. Мен бакынга, мына бакындын машинасында түшүп да жүрдүм. Бир тыйын менен сураганда жок. Мен бир тыйын бере делекмин, бир тыйын ала делек бул. Мен ага мен көп болуп бере аламын. Көп болуп бере аламын. Бир тыйын ала элек. Эл кандай айтса айтсын, менен бир Фатима эже хотя бы бензинге куйуп койчу деп бир айткан жок. Мен ага гарантия бере алам. Гарантия бере алам. Бирок элдин сөзү ушакка таянбагын. Сен гарантия болгондой айтып бергин. Уксаңыздар эми, суратчыңыздар, бул айыл өкмөт деле бул күнөөлөгөн жок, сен алып алгансың, мындай деп ага айткан жок. Жок, просто ушундай сөздөр бар, мен далилим жок деп айттым. Баарыңар билип алгыла. Мына ушул жерден айтылбаган сөздөр айтылды, туура. Бирок бүт ачыкка чыгыш керек. Бардык нерсе. Мен мында Кудай астында, эл астында тазамын. Анткени мен күнөөм болсо мени давно кармамак. Но милиция, прокуратура деген мени аяп койгон жок. Көзүндө ого болсо ат эле салгысы келип туруп. Эми бар го? Мындай сөз бар, ушак. Түшүнүктүү, рахмат. Буну мен адвокатка чогулткан тыйын, адвокат алган тыйын. Кое туруңуздар эми, мындай баарыбыз айтып бүттүк го, эми сиздерде суроо жокпу? Суроо жокпу? Бир сунуш мындай кылайлы. Урматтуу мына бүгүнкү ушу 24-контур боюнча мына баарыбыз бирге талкууладык. Мен эми сиздерге бир сунуш тартышып отурсак 2 саат эмес, мына канча жылдан бери тартышып келатабыз. Эгер туура кабыл алсаңыздар, мына мамлекет тарабында тиешелүү мекеменин жетекчилери, бул жакта ушу арыз жазып кайрылган мынеке бул кишилер өзүбүздүн тургундарыбыз, сиздер мына калыстык мына телевидение массалык маалымат каражаттан келип отурасыздар. Биринчиден, могу долбоорбу, долбоор эмеспи, ушуну Гипроземге мен өзүм кат жолдоп сурамжылап алайлы, макулбу? А то бул кишилер азыр айтып атат, биз деген 91 менен иштеп атабыз. Бул 91 чыккан деп атат. Могу картаны чындап айтканда Бакын аке, азыр көрдүм мен. Мурда көрсөткөн эмессиз. Алып кел дедик. Көрсөткөн ушуну. Жок, башка болчу. Могул эмес, башка болчу да мындай. Реально азыр сиздер да өзүңүздөр айтып атасыздар, азыр себеби бул кишилер деле бир эле Бакаятада ошо мамлекеттик каттоо мекемесинин өкүлү отурат. Өзүнчө өз билемдик 95 менен же болбосо 91 менен иш алып бара албайт. Себеби Айыл чарба министрлигинин астында силердин ошо мекемеңер ошонун астында турабы? Туура. Запрос кылайлы, тактайлы. Анан эгер ушу карта чында бүгүнкү күндө мен өзүм сунушумда күчүндө болсо сөз жок, Бакын аке. Макулбу? Анан жанакы айтып кеттиңиз, ушунча жылдан бери налогу төлөнбөдү, соцфонд башка. Аны мына териштирүүчү органдар бар, прокуратура бар, башка бар. Аны териштирели. Мамлекетке зыян. Анан дагы бир менин сунушум, үчүнчүсү. Бул жер 3 гектар 90 соток, жанакы 24 дегенес. Бүгүнкү күндө сууга тайдоо жер категорияда турат. Эгер мисалы үчүн тамга десек, ал мораторий жарыяланган, ал жан десеп калайлы да. Мен бүгүнкү колумдагы мыйзам менен иш алып баратканым да. Болду, меники рахмат. Мен кайтып коеюнбу сизге. Кыскача убакыт тосуп кетип. Мен сизге кайрылып, сиз баягы бул жерде чогулуш болгон. Губернатор катышкан, билесиз, Канымет Осмонбеков катышкан. Ошондо бул прокурор Кашкарова. Биз силерге ошол жерде бүт мыйзам бузуу менен жазылыптыр. Биз сизге ал жерде добровольно кайрып беребиз деген сөз болгон. Туурабы? Болгон. Сиз дагы мейли мен отпуска кетип атам дегенсиз. Отпускадан келдиңиз, бул маселе калып кетти. Анан бул 124 эле эмес. Биз ФПС'ин жерин алып чыгып атабыз. Бир эмес 2ден үлүш алып чыкканда алып атабыз. 8 соттуктан 10 соттук көп акча беринге 20 соттук мен голословно бирдеке болбосо берде болбойт. Ушунча жерлерди берип, бир эмес 2ден үлүш алгандар бар. Ушулардын бардыгын сизден сураныч. Мына 2 бала. Наркыга ишене албайм, ачык эле. Но беркисине ишенем бир аз. Ошонун канчалык документи мыйзамдуу. Мо элди чыркыратпайлы дегиле. Бул жерде шитин эле аксакалын алып келдик. Эл көтөрүлөт. Мына, бул ген прокуратура өкөнгө эле келсең кан элиңер деп. Мен эл бир эле күндө көтөрүп койгом, билесиз. Бирок ушуну сизден сураныч, элдин тынчтыгы үчүн, элдин ынтымагы үчүн, ушуну мына берки баладан сураңыз. Бул да соттолду, бир иш боюнча. Билбей. Бул жерде көбү соттолгондор иштеп атат. Анан кийин ушулардан сиз документи канчалык мыйзамдуун тактап бериңиз.
Биз ушул берилген могу жердин бүтүн документин мыйзамсыздыгын алып чыгып атабыз. Рахмат. Мага сөз бербе. Урматтуу мекеме жетекчилери, урматтуу аким, сиз азыр өзүңүздүн сунушуңузду бердиңиз. Буга сөзсүз убакыт керек болот. Биз баягы тиги жакка сурамызды жиберип, бул жактагы кызматкерлер баарын тактаганга убакыт кетет сөзсүздү. Анан бул эфирдин урматтуу көрүүчүлөр, бул эфирдин сөзсүздү экинчи бөлүгү болот. Эмнеге дегенде баягы бир тараптуу эч качан болбош керек. Мамлекеттик кызматкерлер дагы, акимчилик дагы, мекеме жетекчилери дагы бул иш боюнча кандай иш аракеттерди кылгандыгы боюнча 1 айбы, 2 айбы аралыгында сөз түрдө биз сиздерге чагылдырып көрсөтүп беребиз. Анткени бир тараптуу болуп эле чыны бул жак жана жогоруда айткандай биз берип койгонубузду азыр биз элге жаман көрүнүп калып атабыз деген сөз дагы жүйөсү бар. Ал дагы туура. Бирок эми мындан ары азыр мисалы сиздер тааныштырдыңыздар да иш менен бардыгы менен арай көз, чара көз аким баш болуп баары таанышты. Эми мындан аркы иш аракеттер кандай болот, кандай алып барат, калганы бул жактын колунда. Анан кийинки эфирибиз сөз түрдө мамлекеттик кызматкерлер ушул иш боюнча кандай иш алып барды деген суроонун тегерегинде болот. Аман туруңуздар. Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр акимияттан чыктык. Ал жактагы болгон талаш тартыш, түшүнүшүүлөр, сунуш, пикирлер жөнүндө айтылды. Анан ал жакта эң эле көп мурдакы айыл өкмөт болуп иштеген Турдубаев Карабек аттуу адам өзүнө 1 гектар жерди өзүнө өзү токтом чыгарып алып алган деген дооматтар айтылды. Эми биз баягы бейтараптуулук биздин бул жумушубуз экен. Сөз түрдө биз азыр Карабек мырзанын үйүнө келдик. Азыр Карабек мырзанын өзүнөн сурап көрөбүз. Канчалык деңгээлде мыйзамга дал келген, дал келбеген сурайбыз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Карабек ага мындай да. Сиздин дарегиңизге айыл өкмөтү болуп туруп өзүнүз токтом чыгарып жерди алып алган комиссиянын корутундусу чечими жок эле. Өзүнө өзү токтом чыгарган дейт. Канчалык чын деңгээлде чындыкка кошот эми? Мындай да, бул эми негизи калп айтпасам 20 жылдан ашты. Ушул арыстын негизичи башталган. Түпкүлүгү да. Бул мындай болгон. Мен 2005-жылы элдик чогулушта элдик шайлоо болгон да, элге салып. Элдик шайлоодо мен ушу Казакбаевдин агасы Өскөр акеден ушул эл мени колдоп кетип, мен өкмөт болуп калдым да. Бул 2005-жылы башталган. 2005-жылы ушу Казакбаев менин кайын журтум болот. Кайнагаларым, жакын жейжатпыз, тууган. Бу туугандар менен чогуу жүрүп, чоңойгонбуз да. Анан бул нерсе негизине мындай болгон да, ошол 24 булардын үйүнүн бетмеңнайы. Огороддун бетмеңнайы. Бул жер Корожай фондусуна кирбейт. Бул жерде ФПС элдин баары үлүш жерге алган жер. Ошондо катарынан, ошол жак бетте там жок. Анан бул Казакбаевтар 2006-жылы булар арыз жазып баштайт. 2006-жылдан бери келаткан. Буга чейин бөлөктөр жөнүндө да. Кийин 2009-жылы жанагыны биз комиссияга салып, мен үй бүлөм менен дыйкан чарба болгондо бөлүнүп чыкканбыз да, башкарма болуп чыккан. Анан биз чачырап 2004-жылы бөлүнгөндөн кийин баардык өз үлүшүн алып кетип, мен үй бүлөм менен 6 бала 8 жанбыз да. 8 жаныбыз менен бизге 1,5 гектар жер жетпей калат. А мен фактически 96 3 гектар жер алгансыз. 3 гектар, 3,2 гектар положено да. А мен төлөп жүргөн дагы жерим жок да, жер жеткен эмес да. Анан ошол жүрүп отуруп, анан мен 2009-жылы өкмөт болуп ошол жердегилерди биз баягы жогорку сот, жогорку кеңештен келген список негизинде бергенбиз да үлүшкө. Ошолордон кийин анан мен депутаттарга комиссияга салдым да, өзүм өкмөт болсом. Ушунча жылдан бери төлөп келатам. Жерим жетпейт. Кандай дейсиздер десем, комиссияда карашып мыйзам чегинде чечип беришти. Мен өзүм өкмөт болуп башында туруп отпускада болбосом, мен токтомго кол койгонго эч немем жок да. Кол койдум. А булар 2005-ке чейин 7 жыл ошол жерде комиссиясынын чечими жок деп атпайбы? Ошол бул историясы көп да. Ошол айтып атпайбы, 2009-тан бери булар баштаган арызды. 2005-жылы, 2007-жылга чыкканда ФПС жерлерин аукцион менен конкурстун негизинде элге бергиле. А булар буга чейин ошол 24-тө үйүн бетине 7 жыл ошол жерде полностью 24 иштетип жүргөн. Өздөрү иштетип жүргөн, үй бүлөсү. Маселе ошол жакта дейсизби? Анан ошодон башталып атат да концерт.
Үстү Кудай тур. Ошондо алар иштеп жүргөн жерди сиз баягы өзүңүз айтымыңызда мыйзамдуу кылып туруп алсаңыз, анан ошондон кийин анан баягы өчөшүүлөр, арыздашуу, талашуу башталды дейсиз. Ошондойбу? Ооба да. Ошодон бери мына 20 жылдан жүзүп болуп, жогорку сотко чейин барып келдик. Комиссия бар. Мына азыр жогорку соттун жыйынтыгында болду. Жыйынтыгында бизде калды да бул жерчи. Ошол жаттанууга жатпайт деп чыгарып берди да. Жогорку сот. Адам бери айтып атпайбы, ол чыккандан кийинкиси бул дагы. Баягы азыр кайсы жылкы карта менен иштеп атышат? Ушу айыл өкмөтү. Азыр 91-жылкы же 95-пи? Ошо сиздин кезиңизде кайсы карта менен иштешти эле? Жок, ошол учурдагы кайсы экенин карталар действительно эсимден чыгып калды балам. Андан бери ушунча жыл өтүп кетти. Азыр бир талаш тартыш болду. Бул жактагылар 91-жыл карта менен иштейбиз десе, каяктан 91-жыл Союз тарай элек болсо, кантип иштемек элем? Мына 95-жыл карта турат колдо. Деп ошо бизге арызданган тарап көрсөтүп берди да, акимдин көзүнчө бардык мамлекеттик кызматкерлер жетекчилеринин көзүнчө коюп берди. Ортодон карта жоголуп кеткен дейт. Жок, бул келе аткан нерсе да, буну каяктан алышканын мен билбейм да. Фактически ошол жерде берилип атканда эле мисалы үчүн госрегистр контролдойт бизди. Ошол жерде үстү контроль өтө эле көп болчу. Ошол учурдачы азыр деле ошондой да. Мисалы үчүн сеткадан өтөбүз, ал жер Куроо жай фондусуна берилеби, берилбейби? Куроо жай фондусу эмес, болгон үчүн үлүш жерди берип атыр да элге. Ошол жак беттин, арка беттин полностью үлүшкө берилип кеткен жер. Тиги жанагы баягы үлүш бергендечи, үлүш бергенде китеп чоолот эмеспи? Баланча түкүнчөгө жер бердик дегенчи. Анан ошол жакта мен көрүп калдым да, сиздин Турдубеков Бопу деп жазып коюштур. Анан сиздин атыңыз Карабекпи же Бопу? Мыйзам негизинде. Карабек. Документте. Документте Карабек. А бирок сизге жана 3 гектар жер берилиптир да? 3-12 берилген. Берилгенде ошондо Турдубеков Бопу деп жазып коюптур. Турдубаев Бопу деп коюптур. Кандай? Өзүңүз көрдүңүзбү ошону? Мен ошон действительно кызык документти карап атырмын эле немесинчи. Бопу жазылып калган. Анткени элдик шайлоодо эсимде да. Бул жерден да минус кетти да. Мен атын Бопу деп коюшуп, фактически Карабек деп жазылган да. Көптөр салбай койду. Бирок насип экен бул калдык да. Анан ошо утулгандан кийин жер же жерин алып койгондон бир ушу менин кайын журтум чынында бүттү уже өзүм мына насип экен ажыга барып келдим. Намаз окуйм күнү түнү мечитте мына. Ушу элиме ушуларга мен Кудайдан тилейм, ушуларга бир иман берсе экен.